Байланышта Бишкек шары иш күндүн кечи телеберүүсү кечтин кезекчиси мен Эркинбек Турбаев, биздин кесиптештер анда эмесе алдыдагы 2 саатты бизге келе турган меймандар менен кызыктуу маектешип дидарлашып өткөрөбүз. Келе жаткан 2 саатта бизге өтө жаш перспективдүү жаш саясатчы Темирлан Султанбеков менен болгон маегибизди баштайбыз. Андан кийин Кыргызстандын жолу, биздин бүгүнкү күнүбүз, эртеңибиз, келечегибиз баарыбыз ошол темасынын айланасында божомолдоп сөз куруп маектешебиз. Ал эми азыр болсо биз адаттагыдай бүгүнкү кечибизди жакшынакай музыкалык чыгарма менен баштайлы. Андан соң кезек-кезеги менен келе турган конокторубузду күтөбүз. Sen nişanı barına cöndün bol bozar sana. Kede kalp жаңылып тарап elge uğulat. Okuğandın tınçın alıp oylundurat. Bizden gele hakikati kazıp Google'dan. Aldanıp kalmalı uşaklardın barına. Sen aldan Teşerip bana nulan cariya Kılıp salat malumat bulakları Çındığın bir yendengi dolan dalı Kalp taratıp gedirip albaylı biz katanı Biz katanı Ziyan edip kalat çalgandın eline Tekşirbe durup aytıp albaylı Uşak sözdür çındıkka ardayım cengilet Kança adam var bolso şonço malımat var Jönle gelip jaray berbet karada Jön jaradar bolgon eli barabar Jayılıp gitti jalp elim karadan Sende elge medyada feyter uçup aradan Ey tap emi, maga kalp emi sal Жүгүрүп жүрүп биз жеттик да Эй билген элим билимирге балык элим интернеттин жаман жагын баарын алып кеттик да Досум бас бери чындыкты тап келип чындыкка дал келет ачкычтар Көзүңдү ач сырттан сайтты жапаттан убакыт кетирип бейгапыстан Кармагын арнаган бакытты да таралып жалган барат зыяны тийип калат алданбай текшер улан ушак сөзгө берилбей дайым бол өзүңө так жалган сөзгө ишенбей сырдын баарын сен тап Sen aldanma Dur emes malımdan Sen aldanma Teşerip bana nulan Sen aldanma Dur emes malımdan Sen aldanma Teşerip bana nulan Sen aldanma Dur emes malımdan Sen aldanma Teşerip bana nulan Sen aldanma Dur emes malımdan Sen aldanma Teşerip bana nulan Geçtin gezekçisi Erkin Nurbayev.
Кеч кезегибизди баштайлы. Немесе биринчи коногубуз дагы даяр. Мен ага чейин эсиңизге салып өтсөм, дал ушул учурда сиздер бизди түз эфир аркылуу Одноклассники, YouTube жана Facebook социалдык желилерде көрө аласыздар. Бир канча сааттан кийин дал ушул көрсөтүүбүз Кыргызстандын бардык телеканалдарында Бишкек каналы иш күндүн кечи деп чыгат. Биз сиздерге биринчи коногубузду тааныштыралы. Саясатчы, тарыхчы, политолог Темирлан Султанбеков бизде конокто. Арыбаңыз. Кутман кечиңиз менен келиңизге чоң рахмат айтабыз. Темирлан мырза, эмне болсо сөздү сиздин ошол мен сизди тарыхчы деп өзүңүздү тааныштырып жүрөсүз, өзүңүздү позицияңызды билдирип, анан учурда Кыргызстандагы саясий жана тарыхый болуп аткан окуяларды сиз тарыхчы катары кандай же болбосо кайсы тарыхый тилкимге же болбосо тарыхый окуяларга мындай параллель келтирип айта алат элеңиз? Сиз ушундай бир ойлор болду беле? Ушул бир жылдары кайсы бир өлкөдө же болбосо кайсы бир кырдаалда ушул биздеги болуп аткан окуялар мурда дагы болгон деген бир салыштырмалуу бир анализ жүргүзүп көрдүңүз беле? Эми азыр антип айтсаң кээбирлер таарынып калышы мүмкүн. Жок андай эмес деп. Бирок силер билесиңер, азыркы заман абдан бат болуп турган заман болуп атат. Мисалы, кээ бир өлкөлөрдө жүздөгөн жылда болгон процесстер азыр Кыргызстанда 1-2 эле жылда болуп кетип атат. Силер билесиңер, Совет доорунда дагы Кыргызстан мындай феодалдык эпохадан туруп эле социализмге түшүп калган. Ана капиталистический мындай оордуктарды көтөргөн эмес да. Жана появление первоначальный капитал деген түзүлүшү, андан кийин олигархат түзүшү, да, мануфактуралар салынган эмес. Эчтеке болбой туруп эле мындай чоң калибрдүү экономикага өтүп кеткенбиз. Азыр дагы биз демократияга 90-жылдары биз демократияга мындай бат эле түшүп кеткенбиз да. Эми побочный эффекттери азыр мына көрүп жатабыз да. Анткени башка өлкөлөрдө бүгүнкү күндө демократияга жеткен өлкөлөр, Франция болобу, Германия болобу, өнүккөн, өскөн өлкөлөр, бул өлкөлөр ошо демократияга көп кан менен, көп мындайча айтканда оордуктарды жеңип, анан жеткен болчу демократияга. Жөн эле демократияга түшүп калуу оңой эмес да. Ошон үчүн демократиядагы жөн эле кыргыздарга келип башына түшкөндө эркиндик, туурабы, добуш берүү, буну деген биз буга деген мынча көп маани бербей келе жатабыз тилекке каршы. А бирок бул эң чоң байлык. Ушул байлык, кандай байлык бүгүн биздин элибизде бар экендигин тилекке каршы эл дагы, саясий элита дагы мындай жакшы түшүнбөй ала жатат да азыркы күндө. Эркиндиктин баасын түшүнбөй жатабыз, баркын дагы билбей жатабыз тилекке каршы. Сиздин пикириңизде, кечирим сурайм, сиздин пикириңизде эркиндиктин баасы деп атпайсызбы? Сиз эркиндикти баалаган адамсыз да. Эркиндиктин баасы эмне менен төлөнүш керек? Жылдар мененби? Мына сиз билесиңер, вообще бийлик деген сөз, силер билесиңер, демократия деген сөз, мына демократия деп айтып атпайсызбы? Демократия деген сөз бул грек тилинен келген. Демос и кратос деген сөздөрдөн келген да. Демос деген эл деген сөз, кратос деген бийлик деген сөз. Бирок силер билесиңер, грек тилинде бийлик деген бир эле сөз эмес, бийлик деген 5 түрү бар. Бийлик деген сөздүн 5 ар кандай сөздөрүнөн бар грек тилинде. Бийлик мындай түрү бар да. По наследству берилген бийлик дейт. Тукумга берилген, кайра окумдан тукумга берилген бийлик. Өтүүчү. Сатып алган бийлик деп келет. А кратос деген бул деген согушуп, ошол мындайча айтканда согушуп таап алган бийликти кратос деп коет. Ошон үчүн демократия деген бул жөн эле власть народа эмес. Перевод кылып атышпайбы власть народа? Бул деген именно какая власть народа? Ошого согушуп, ар дайым согушуп туруш керек да, мындай бороться деген, мына орустар айтып, күрөшүп туруш керек да. Ошол үчүн грек тилинен кратос деген жөн эле бийлик эмес, согуштун натыйжасында келген бийлик деген түшүнүктү билдирет грек тилинде. Ошон үчүн алар дагы туура ар дайым белгилеп турушчу, ар дайым күрөшүп туруш керек. И саясий кырдаалдарда ар дайым 2-3 группа болуп туруш керек да. Анткени бирөө туура эмес болуп баратса, бирөөсү мындай ордуна кое турган ар дайым күч керек да. Ошон үчүн силер билесиңер да, бизнесте дагы ошондой. Каякта мындайча айтканда конкуренция болуп турса, конкуренция болуп турган жерде баалар дагы азыраак болот, сапаты дагы жогору болуп турат да. Ошон үчүн бизге конкуренция керек. Саясатта дагы, башка тармактарда дагы
мындайча айтканда конкуренция керек. Сиз айтып кетпедиңизби, кайсы учурга окшош азыркы кездепчи? Бул Германияда 1914 мен Кыргызстан Германиянын тарыхына көп салыштыра берем да. Сиз өзүңүз негизи германистика тармагында окугансыз. Сиз билесиңер да, мына Германиянын флагын даже кызыл, кара, кызыл, сары болуп турат да. Алар өзүлөрү айтышат да, мындай кара, мындайча айтканда эски убактардан, мына кызыл, кандуу азыркы убактан мындайча айтканда сары, мындай ачык, яркий, мындай келечекке бара жаткан жол деген түшүндүрүшөт да. Анысы туура десең, биздики Кыргызстанда деле ар дайым албетте мындай оор учурлар кыйын адамдарды жаратат. Кыйын адамдар жакшы учурларды жаратат. Жакшы учурлар кайра тилекке каршы, мындайча айтканда, кыйын эмес, күчтүү эмес элиталарды чыгарат да. Ошол эле процесстер азыр Кыргызстанда болуп жатат. Германиянын тарыхына окшош. Карап көрсөңөр, 1914-18 биринчи дүйнөлүк согуш болду. Германия билесиңер өзү өлкө катары эң акыркы Европада түзүлгөн. Француздар бүт бар, Италия бар, булар эң акыркы биригишкен. Андан кийин согуш болду, согушта утулуп калды. Аларда абдан мындай басынтты. Ошондон аябай кыйын болуп кайра көтөрүлүштү, бирок утулуп калды, жеңилип калды. Жеңилип калгандан кийин мындай реваншизм кете баштады да. Реваншисттер бийликке келишти, тилекке каршы. Анан кандай болуп бүткөнүн өзүңөр билесиңер. Демократиялык түрдө реваншисттер келди. Азыркы учур балким ушуга деле мындай окшош бара жатат. Сиз 14-18 жылдар аралыгын айтып атасыз. Жок, 18 жылдан кийинки. 18-жыл мисалы, ал кез мисалы 18-жыл деп мисалы Кыргызстанда качан айтса болот? Биз деген мындай крупный мындай потерялар болгон жылдарда, это бүт 90-жылдар. 90-жылдар. Эмнеге? Анткени 90-жылдары Кыргызстан өзүнүн бүт экономикалык байлыгын жоготкон кез болгон. Анткени Кыргызстан мындайча айтканда бай эле өлкө болчу. Көптөгөн завод, фабрикалар бар болчу, ошолордун баары сатылып кеткен болгон. Кыргызстандан бүт агросельхоз бүт өлгөн. Анткени бизде миллиондогон баштар бар болчу, жылкылар, уйлар, койлор, ошонун баары жок болгон. Билесиңер да. Ооба. Атайын программа менен ошонун баарын жок кылышкан. 90-жылдар Кыргызстандын экономикасын жок кылган жылдар. Это практически. Албетте ошонун натыйжасы менен кыргызстандыктар, көптөгөн кыргызстандыктар миграцияга кеткенге мажбур болушту. Ошол эле учурда Кыргызстандын ичинде чет өлкөлүк бизнестер келди, көрүп атасыңар. Кыргызстанга мындай кыргыз элине мындай көп жакшылык алып келбеген жылдар болду, 2000-жылдар. Андан кийин мына Веймарский республика болгон, силер билесиңер. Они постарались да мындай азыркы биздин мындайча айтканда 2010-жылдан кийин бизге Веймарский республика сыяктуу болду да. Алар аракет кылышты мындай парламенттик өлкөнү салууга, демократияны түптөгөнгө. Бирок эң башкы түшүнүк болгон жок. Демократия деген социалдык өнүккөн өлкөлөрдө гана болуп алат экен деген. Ошол эле Ли Куан Ю айтпады беле? $7000 средний зарплата болсо демократияны сасы түзсө болот депчи. Болбосо болбойт дегендей. Ошого карата мындай социалдык, экономикалык жактан көбүрөөк иш аракеттерди кылыш керек эле да. Бирок болбой калды тилекке. Азыр сиз Кыргызстан демократиялык мамлекеттердин катарын толуктабайт деп айтып атасыз да ошондо? Эми толук демократиялык, силер билесиңер да, демократиянын мындай деңгээлин карап турган атайын рейтинг бар. Ал рейтинг боюнча Кыргызстан эч качан демократиялык деп белгиленген эмес. Жарым демократиялык. Жарым демократиялык, жартылай демократиялык деп белгиленген болчу. Open Democracy, по-моему, да, ошол рейтингте Кыргызстан ар дайым мындай ортолорунда болуп турчу. Бизден бирок Азиядан Монголия эле биринчирээк болчу, андан кийин эле биз эле баратабыз да ар дайым. Бирок Орто Азияда албетте салыштырмалуу бизде демократиянын деңгээли мындай көп эле алдыда да. Бирок демократия деген эмне деген сөз? Мындай чыгып алып эле сүйлөй бергендер деген түшүнбөйсүз да. Мындай силер бийликке сүйлөгөн сөз эркиндиги бул бир нерсе да. Бийликке айта турган нерсе, муну демократия деп айтпайт да, сен бийликке бирдекени айта берсең. Бийлик сени укса, муну демократия деп коет. Бийлик эгерде элди угуп турса, аны демократия дейт. Жөн эле элдер айтып атса, талап кылып атса, бирок бийлик такыр укпаса, аны демократия деп атаса болбойт андай коомдорду. Силер билесиңер, акыркы жылдар ушундай болду да. Кайда болбосун элдин баары мына ачуу чындыкты айтып келип атышты. Бир эмес, бир топ митингдер болуп атышты.
кыштын суугуна карабай элдер чыгып атты, миңдеп. Албетте жаштар бул жолу көрсөттү да. Ошондо дагы бийлик так урукпай койду да. Уже чет өлкөлүктөр дагы сурап атышат. Массалык маалымат каражаттары кайсы пресс-конференция болсун мамлекет башчысынан сурап атышты, бирок такыр эле мындай билмексен укпаксан кылып коюп атышты да. Муну демократиялык деп айтса болбойт. Ооба, сөз эркиндиги бул чоң байлык да. Бирок бийлик укпаса, демократиялык коом деп айтса болбойт. Темиржан мырза, рахмат. Сиздин ой жүрүтүңүзгө рахмат. Анан сиз жогоруда айтып калдыңыз, Кыргызстан феодалдык коомдук түзүлүштөн дароо социализмди куруудагы ушул бир социалисттик кыялдын бир катышуучусу болуп калды депчи. Бул жылдар өткөн кылымдын баштапкы 10-20 жылдыгында болгон. Сиздин баамыңызда, мен сизди биринчи тарыхчы катары ачкым келип атат да. Ошол учурда эгер Советтер Союзу социализм куруу болбогондо биз кандай жолго түшөт элек? Эми биз мамлекет катары болмокпузбу, эмеспизби, бул чоң эле суроолорду мындай жаратат. Силер билесиңер, ушул эле учурда большая игра в Центральной Азии деген термин бар. Бул Улуу Британиянын дагы көптөгөн разведчиктери, жана Орус империясынын ошол кездеги разведчиктери биякта көп жүргөн болчу, лазутчиктери. Алар билесиңер, Индияны уже басып алышкан, өзүнүн колониясы кылып алышкан. Балким Центральный Азия, Борбордук Азиядагы келгенге толук аракеттерин көрүп турушкан. Бирок ошол кездеги мындай сверхдержавалардын стратегиялык согушунда Орус империясы жеңишке жетти. Орус империясы Кыргызстанды дагы башка өлкөлөрдөй кылып багынтыртты, мисалы Какан хандыгындай кылып. Бирок Россия империя учурунда албетте Кыргызстанда мындай көп деле өнүгүүсү деле болгон жок, албетте биздин территория. Бирок ошол царизм жыгылгандан кийин, совет бийлиги келгенден кийин, албетте мен ойлойм Кыргызстанга аябагандай жакшылыктарды, ийгиликтерди алып келди. Бүгүн дагы биз Кыргызстанда ким менен сыймыктансак, көбүнчөсү албетте ошо совет доорунда өсүп чоңойгон болчу. Азыр кимди айтпайлы, ким менен биз сыймыктанабыз? Ошол медицина тармагы болобу, же кинематограф болобу, же искусство тарабы болобу, кайсы тармак болбосун, военный сфера болобу, биз ошо совет доорундагы адамдарды санап беребиз да көбүнчө. И башка учурларда биз башка адамдарды айтканда, ал деген в общем-то жанагы согушкан, биздин мындайча айтканда баатырларды эле айта алабыз, башка убактардан. Калгандардын баарын совет доорунан эле, совет доорунан тилекке каршы. Темиржан мырза, айтсаңыз, сиз кече жакында ата бабаларды эскерүү күнү деген бар бизде. Ошондо сиз жашынакай гүлүңүздү алып барып, Ата бейитке гүл коюп келдиңиз. Ал жакта сиз билгендей 137 репрессиялардын курмандыктары жатат. Алардын аттары ошол жака тарых алтын тамга менен басылып, алардын ушул учурда байкы ар бир улут өзгөчө советтер доору кулагандан кийин өзүнүн өздүк жолун издөө иретинде, анан бүт баардык нерсе казылып, сиз ал тарыхты жакшы билесиз. 91-жылы Роза Айтматованын дагы жашынакай мемуарлы эскерүүлөрү жазылып атат бул боюнча. Ошол репрессияларга сиз кандай баа бересиз? Тарыхый баа. Сен Симон айткан болуш керек эле. Же Дантон айтты эле, революция пожирает своих детей депчи. Андай учурларды биз деле көрүп атпайбызбы? Карап көрсөңүздөр. Эми ар бир мындай келгенден кийин ал кишилер репрессия деген тилекке каршы Кыргызстанда дагы болду, башка өлкөлөрдө дагы болду. Ал учурларда албетте негативдүү эле караш керекпиз да. Негативдүү караш керекпиз. Эмнеге дегенде, анткени согуштун астында көптөгөн кыйын адамдар тилекке каршы атылып кетишти. Ошол учурда балким Советтер Союзунун ошол кездеги лидери Иосиф Виссарионович Сталин ал ойлогон, өлкөлөрдө көп жактарда мына Троцкийдин колдогондору бар, алар мамлекетти мындай сатат, саткындыкка барышат, аз күндө согуш болот деген ойлор болгон да. Сиз билесиңер да, Тухачевскийди соттоп атканда, мисалы Тухачевскийлерге напрямую эле ошо немистер менен бул дос, тиги бугу деген сөздөр көп болгон да. Ошон үчүн мен айта албайм, бирок тилекке каршы ушундай окуялар болгон. Муну албетте биз негативдүү көз караштабыз. Ушундай баа бересиз? Негативдүү. Эмнеге биз анткени бирок азыр ойлоп көрсөм, ошол кезде деле биздин кыргыз элитасы абдан кыйын жана абдан күчтүү экен да. Эмнеге дегенде, алар ошондо эле көрүптүр да, бир партиялык режим же бир тараптуу мындай бийлик жакшылыкка алып келбейт деп. Анткени аларды эмне үчүн соттоп атыга кетирген билесиңер да.
Алаш, Туран деген мындай саясий партияларды Кыймылдар. түзгөн үчүн. Жо, партия. Партиялар. Кыймыл эмес, партияларды түзүп атпайбы? Ал кезде болсо бир партиялык өлкө болчу да, бир партиялык өлкө болчу. Ошон үчүн репрессия атылып кеткен. Бүгүн деле эмнеге атып кетип атышат? Бүгүн адамдарды, бүгүн эмес, мына Бакиевдин кезинде башка анткени оппозиция катары чыгып атпайбы? Бирок оппозиция деген жаман нерсе эмес да, жаман нерсе эмес. Бул жакшы нерсе. Демек сиз жалпысынан негативдүү баа бересиз, ошол Негативдүү. Бирок бул тарых ушундай, тилекке каршы. Силер көрүп атпайсыңар, мен эмнеге айтып атам, революция пожирает своих детей деп. Анткени мына 2000-жылы, 5-жылы революция болгондо Кыргызстанда революция кылгандардын көбү анан на задний обучение кылып калды да. Ошол эле Текебаевдер парламентке өткөрбөй койчу, Бакиевдер туурабы. А так Текебаевдер, Атамбаев баары чогуу революция кылышкан. Алардын баарын Бакиевдер четтетип койду. 2010дон кийин революция болду, временный правительство болуп келишти. 90% четтелип калды, башка адамдар келип калды. Революция пожирает своих детей. Отунбаева четтелип калды, Текебаев камалып кетти, Сариевдер четтелди, бүт баары эле четтелди. Эми азыр 2020-жылы революция болду. Революциянын мындайча айтканда башында тургандардын көбү азыр четте. И четте дальше боло берет. Даже мына мен деле мисалы үй камагында бүгүн 5-октябрь окуялары боюнча да бул революция кылды деп, мисалы менден башка эч кимди айыпташкан жок да. Как будто мен жалгыз революция кылгансың. Азыр ошон үчүн мына соттоп жатышат. Улантабыз азыр сөздү. Темирлан мырза, азыр сөзсүз түрдө улантабыз. Биз тарыхтан кепти баштадык. Сиздин позицияңызды тактап алдык тарыхтан. Эми акырындык менен өзүбүздүн мына кече жакын болгон окуяларга бааңызды өзүнчө угабыз. Кетишим сурайм. Бизде азыр жарнамалык бир үзүндө болсун. Берүүнүн башкы өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Компания өлкөдө 24 жылдык тажрыйбасы бар. Имарат Групп курулуш холдингине кирет. Азыр Имарат Прогресс курулуп жаткан Алтын Булак Лайф, Гранвиль, Астория үйлөрүн баарыбызды жаңы жашоочуларды болуш үчүн чакырат. 31 декабрга чейин алмалуу сезон акциясына катышканга жетишиңиз. Жаңы батарея алып iPhone 12 Pro, iPad Pro же MacBook белек алыңыз. Кайсы белек аласыз, сиз өзүңүз тандайсыз. Жарнамалык блок, андан соң Темирлан Сулдабеков менен маекти улантабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кеч кезегин уланталы. Бизде конокто Темирлан Султанбеков. Тааныштырууга деле муктаж эмес. Бардыгыңыздар билип, көрүп, окуп, өзүңүздөрдүн бааңыздарды берип атасыздар. Темирлан мырза менен буга чейин биз Кыргызстандын өтмүшү тууралуу сүйлөштүк элек. Анан азыр биз советтер доорун аттап өтөлү дагы бул экөөбүз өзүнчө отуруп мындай тарыхты иликтеп, анан мындай сүйлөшсөк дагы кенен абдан чоң тема коммунисттик диктатура, тоталитаризм жана башка. 1991-жылдан баштап эгемендигибизди алдык. Сиз ошол жылдардан көп өтпөй жарык дүйнөгө келдиңиз. Сиздин жашыңызды бардыгыбыз билебиз, 20, толук 22 жаштасыз. Сиз менен биз экөөбүз 5-октябрь күнү жолукканбыз. Аянтта дагы, андан кийинки болгон кыргашалуу окуяларда дагы. Советская көчөсүндө көрүштүк. Советский Токтогул эркиндик. Да, Токтогул эркиндик кесилишинде сиздин акыбалыңызды көрдүм. Шаабайыңыз сууп, шайыңыз ооп, чарчап калыпсыз. Ранение да калып бутка ал күнү. Ошол күнү саат канчадан канчага чейин жүрдүңүз ошол жакта? Таң аткы жакта эле саат 6 таң атпай 7ге чейин жүрдүк. 6-дан 7ге. Эл менен чогуу. Эл менен. Сиз буга чейин айтыңыз, 2010ду дагы, 2005ти дагы, 2020-ны дагы сиз революция деп атап атасыз. Демек, сиздин айткан оозуңуздан чыккан сөз бекеринен чыкпайт деп ишенем. Сиз демек бул когалаң эмес, төңкөрүш эмес, бул сиз революция деп баалап атасыз. Биздин түшүнүгүбүздө революция бул режимдин алмашышы, жана режим дегенде бир гана бийликтеги адамдар эмес, ал менен катар жалпы саясий багыттын алмашуусу деп биз жалпы теориядан билебиз да. Эмне үчүн революция? Революция деп сиз айтып атпайсыңарбы? Жалпы багытынан алмашкан депчи. Андай ал кээ бирлер ушинтип айтышат, бирок ал туура эмес да. Бул деген бийликти басып алуу эл тараптан. Басып алуу муну революция деп коет. Мисалы, английская буржуазная революция деп коет, анткени ал буржуазияны алып келген. Французская, великая французская буржуазная революция деп коет. Андай бар. Октябрьская социалистская революция, ал социализм деп келген. Ооба, бул формациялар өзгөрүп атат. А бирок ошол эле учурда мисалы Мирзиёев келип, ооба кандуу жол менен эмес, эчтеке болгон жок, бирок аякта совсем башка багытка формация кетти да, ал эмне революция болдубу? Мирзиёевский революция болду. Жок да. Ошон үчүн революция деген бул бийликти алмаштыруу, эл тараптан
Революция деген бийликти алмаштыруу да. Формацияны эмес. Ооба, кээ учурларда мамлекет такыр башка идеологияга түшүп, мисалы же башка экономикалык формацияга түшүп, өнүгүп өсүп кетиши мүмкүн. Бирок ошол эле учурда көптөгөн революциялар бар, когда система өзгөрбөйт, бирок адамдар алмашат да кетет. Мындай болот. Мындай учурлар болот. Демек сиз ошо бардыгын революция деп атайсыз, Мен революция деп эсептейм. Эми бүгүнкү күнгө кайтып келсек, кече күндөн 3 күн, ушул жумадан, ушул аптанын башынан баштап президенттик гонка старт алды. Баарыбыз буга күбөбүз. Бирок менде элеби же сизде дагы ушундай бир сезимдер пайда болуп жатат. Көңүлдүн бардыгы, көңүл чордонун бардыгы президенттик талапкерлерге болуп атат дагы. Ошол күндүн повесткасына коюлган дагы бир чоң маселе бар. Бул референдум маселеси. Ошол маселе көз жазым астында калгандай сезилбей элеби сизге? Себеп деген сиз убагында айттыңыз эле, ошол оппозициялык блоктогу учурдагы баягы оппозициялык маанайдагы саясий күчтөр биригип, анан ушул референдум темасы боюнча көбүрөөк өзүнүн пикирин айтса, элди ынандырса, маалымат таркатуу менен алектенсе деп. Азыр бул мындай дээрлик талаада, жаңылык талаасына, саясий талаасында каралбагандай сезим калган жокпу сизде? Эми көп эле элдер азыр айтып жатпайбы? Албетте ошол интеллигенция тарабынан, юристтер тарабынан, анан эл аралык уюмдар айтып жатышат, бүгүн укуктук уюмдар айтып жатышпайбы? Бул туура эмес президенттик шайлоону референдум менен чогуу өткөрүү жана элдин бүгүнкү күндө толук түшүнүгү жок. Парламенттик өлкө жөнүндө, президенттик өлкө жөнүндө. Көп эле элдер менен мен баарлашып жүрөм, айылдарга барып, элдер ойлойт экен да, парламенттик өлкө болсо мамлекетти депутаттар башкарат деп ойлойт экен да. Андай болбойт да. Парламенттик өлкөдө башкарат, баарын премьер-министр башкарат да. Аны депутаттар башкарбайт эч качан. Башка депутаттар башка органы ветви власти. Бирок тилекке каршы элдер көп түшүнбөйт да ушул нерселерди. Ошон үчүн бийлик эгерде өзүнө жоопкерчиликти ала албай, элге мындайча айтканда таянганы, элге неметип айтып, эл чечет деген маселе бул туура эмес маселе да. Силер билесиңер да, бүт реформаторлор алар өзүнүн артынан элди алып барат да. Эл аларды ээрчийт да. Мисалы, ошол эле Петр Первый болобу, кандай диктатор болбосун, ал бирок Россияга деген өнүгүү цивилизация алып келген лидер болуп калган, кала берет дагы. И ар дайым ошондой болот. Биз хотим этого или не хотим. Рузвельт, бүт эле өлкөлөрдө кайсы лидерлер болбосун, алар жоопкерчиликти өзүнө алып туруп, элге ошону керек болсо 90% эл каршы болсо, ошого алып келишчү да, ийгиликтер жаратышчу да. А бизде тилекке каршы мына ар дайым мына эл айткандай кылабыз деп, анан эл каяктан билсин мисалы, кайсы экономикалык стратегия бизге жакшыраак болот, кайсы неме элдин түшүнүгү болбойт да, андай жок, дүйнө жүзүндө эч жакта жок бир дагы өлкөдө. Ошон үчүн жоопкерчиликти алыш керек ар дайым бийлик. И бийликти эл ээрчиш керек да. Ошондой болуш керек. Бирок тилекке каршы бүгүн андай саясатчылар, мындай көрүнүктүү саясатчылар, саясий топтор дагы жок деп айтсак болот да. Сиз бир канча диктаторлордун аттарын атап кеттиңиз. Сиз диктатуранын мындай мүмкүн болушуна жол ачкандай болуп калды да, мен үчүн ушундай сезимдерчи. Сиз үчүн диктатура. Ал мисалы диктатура деп айтса азыр билбейм, акыркы жылдарда эле диктатура болду да. Диктатура деп айтса болбойбу? Мисалы Жээнбековдун президенттигин диктатура болду, диктатура болгон жокпу? Жоопкерчиликти алыш керек бийлик, жоопкерчиликти алыш керек бийлик. Анан сиз айтып атпайсызбы? Анткени любой эле өлкөдө мына бүгүнкү күндө деле мамлекетти бат өнүктүрүп өстүрүш үчүн албетте түрдө мындай көп монополизация, бийликтин монополизациясы керек. Аны бирок кайсы ошол топ, ошол күч топ ошого өнүктүрө алабы, өстүрө алабы, бул башка маселе. Азыр 2010 жылга таянып айтып атышпайбы, Алмазбек Атамбаев эмнеге өз учурунда сот системасын өнүктүрүп оңдоп койгон жок, анан тиги демократияны тим эле ушундук өстүрүп койгон жок деген маселелер чыгып атпайбы? Айтып атышат кээрлерчи, бирок түшүнбөйт да. Атамбаев мисалы бийликке келген жылы, биринчи жылы 3000 митинг болгон. Мына 3000ди 300гө бөлүп көрсөңүз, күн сайын 10 митингден болгон болот да. Ошондо мындайча айтканда республикалык масштабтагы жолдордун баарын мына жабышчу, перекрывать этип жабып, свет деген бир күндө 16 сааттан жок болуп атат да. Ушул учурда парламентке 5-6 саясий партия кирди. Элестеткиле. Анын эң чоң фракция, президенттин фракциясы эмес,
бул оппозициялык партияныкы 28 мандат менен Ата журт партиясы отурат. Алар баары чогуу кошулса, анда алар 100гө жакын мандат болуп калмак. СДПК болсо 20 мандат менен кала бермек да. Көрдүңөрбү? Ошондой учурда мамлекетти башкарган албетте оор болду да. То ли дело Жээнбеков мисалы турабы, 45 бийлик, 90 мандат бийликтики болуп турат да. Ал кезде оор болду, ошон үчүн монополизация властиге кетишкен. Мен ошол учурду эстеп мен күлө берем да ар дайым. Анткени Америкадын бир кыйын философ, эксперт айтканда, укуктук өлкөнү түзүү түптө абдан оор иш. Особенно биринчи 500 жыл деп айтты. Бул анткени правовой укуктук мамлекетти куруучумда Зеленая миля деген кинону көрдүңүз беле? Ооба. Бул эмне жөнүндө? Ошол Америкада дагы Оскар алып, өйүлө таралган кино. Бул деген укуктук система түзүлбөгөндүгүн болуп атпайбы? Каякта? Америка Кошмо Штаттарында. 300 жылда ошондой системаны түзө албагандыгын жөнүндө кино болуп атат. Ошол абдан тарап атат да. Анткени Кыргызстанда тем более. Ошон үчүн менин биринчи айтып атканым социалдык, биз эмнеге социал-демократиялык партиядамын мен бүгүнчү. Социал-демократия деген бул мындайча айтканда свобода, ар кандай эркиндик бар. Эркиндик, мына сөз эркиндиги бар. Бирок ошол эле учурда эң жакшы эркиндик бул эмне эркиндик? Орустар айтат да, свобода от бедности деп. Жакырчылыктан эркиндик. Мен ошон үчүн социал-демократия, социальная демократия. Жөн эле демократия эмес. Либеральная демократия эмес да, бул социальная. Бул социалдык жашоо кыйын жакшы болуш керек деп. Мен ошон үчүн айтам, эң биринчи указ болобу, постановление болобу өкмөттүкү бул деген жакырчылык менен күрөшүү боюнча мындай указ болуш керек да. Эмнеге дегенде, анткени кайсы проблема болбосун, коррупция болобу, криминал болобу, наркотрафик болобу, кайсы билимсиздик болобу, маданиятсыздык болобу, ушунун баары келип туруп кедейликтен чыгат да. Кедейликтен чыгат. Ошон үчүн кедейликти жоюш керек. Жок кылыш керек. Акча жоктукту биз деген жоюш керекпиз. Анан ошо ар дайым мындай үй бүлөлөрдө, элде акча болуп турган элде, коомдо ар дайым билим берүү системасы дагы чоңураак болот, маданият дагы өсүп турат, ал жакта криминал дагы аз болот. Кайсы кана проблема болбосун, анын баары бар туруп жакырчылыкка турат да. Ошон үчүн биздин эң биринчи иш бул кедейлик менен күрөшүү болуш керек. Ушундай. Кедейлик бул бүт проблемалардын баарын кедейлик эле алып келет. Ошол эле мына демократияны ким жок кылып атат? Кедейлик эле жок кылып атат да. Анткени 2000 сомго мына кээбилер айтып атат, сатылбак эле сатылбак кыргыз деп эле кыйкырып өкүрүп жүрүп, мына саясатчылар, алардын ичинде биз деле мисалы. Бирок кантип сатылбайт элестеткиле. Бүгүн эттин баасы 500 сом болуп атса килограммы, а элдин зарплатасы айына 3000 сом болсо, бир зарплат берип атпайбы, бир айлык зарплатасын. Күндө эшикке чыгып 8 сааттан иштеп келген акчасын 4-5 миң сом берип атпайбы? Бир эмес 2 зарплатты берип атса кантип сатылбайт? Мындай ойлонуп көрүш керек да. Анан албетте бул дагы демократияны дагы жок кыла турчу инструмент дагы ошол эле кедейлик болуп атат. Ошол кедейлик менен тилекке каршы саясий топтор колдонуп атат. Аларга бул жагып атат ушундай кырдаал тилекке каршы. Ошон үчүн биз кедейликти качан жеңсек, ошондо биз коррупцияны дагы жеңебиз. Анткени коррупция кайдан чыгат? Коррупция дагы тилекке каршы билимсиздиктен, анан өзлөрүнүн укуктарын билбегендиктен чыгат да. Ал каяктан чыгат? Ал дагы кедейликтен чыгат өз учурунда. Ошон үчүн мен ар дайым айтам да, эң башкы биздин проблема, анан эң биздин башкы мындайча айтканда душман бул кедейлик. Режимдер эмес, президенттер эмес, партиялар эмес, кедейлик. Ортосунда байланыш бар. Кантсе да бул өзгөчө бир дискуссиянын темасы болуш керек сөзсүз түрдө. Темиз айтсаңыз, мына азыр кайра ошо референдум темасына кайтып кетсек, плебисцит башка айтканда элдин өз оюн билдирүү. Президенттик, парламенттик жана көптөгөн ушу талкуу аркылуу, коомдук жарандык, коомдун басымы аркылуу анан 3-чү пункт кошулду. Бирок биз сиздин бакы ар кайсы МНКлар аркылуу же болбосо өзүңүз айтып аткан позицияңыздан даана так биле албай атабыз да. Темирлан Сулданбеков кайсы башкаруу формасына ыктайт? Сиз айтып атасыз, көп жерден мен парламентаризмге жаным көбүрөөк жакыныраак жатат, бирок учурдун талабы президенттик болуп атат. Бирок ошол эле учурда айтып атасыз, азыркы жазылып аткан конституциянын жаңы редакциясы президенттик эмес, толугу менен монархиялык конституция деп атасыз да. Ошондо сиз ошо үч жагын тең жазгарып, бирок өзүңүздүн позицияңыздан эмебиз жок болот да, мына түшүнүк жок болот. Ошол тууралуу бир аныктап кетсеңиз. Жок, мен өзүм парламенттик, мен
айтып атам да биз өзүбүздүн личный фактор деген бар. Бул личный фактор менен айтып атабыз. Экинчи саясий фактор деген бар, юридикалык факторлор бар, тарыхый факторлор бар. Мына мен жеке болсом, мына айтып атам, мен парламенттик өлкө болгондо, парламенттик деле боло бермек, мисалы өлкө. Эмнеге дегенде Садыр Жапаров келип премьер-министр болбодубу? Ошондо Сооронбай Жээнбековду кетирбей койсок да болмок. Кетирбей койсок, ошондо биз чыныгы парламенттик системаны түзө алмакпыз. Эмнеге? Анткени Сооронбай Жээнбеков бир дагы процесстерге килигише албай калмак. Анткени ал Садыр Жапаровду шайлаган эмес премьер-министр кылып. Ал андан эркин болуп туруп, биз деген даана мындай парламенттик өлкө болуп кетмекпиз. Бирок тилекке каршы Сооронбай Жээнбековду даже ошондой церемониальный фигура болгонго эл каршы болду да. Ушунчалык элдин баарына жек көрүндү. Уже даже жөн эле президент деген ат эле болуп башка эч нерсеге киришпейтин, ошого дагы нааразы болду элдин баары. Ошону кеткенге кетүүсү талап болду, бул элдин талабы болду. Кетти. Кеткенден кийин биз кайра мына президенттик системага кайра алып калдык. Көрдүңүзбү? А бирок алып калган болсо биз парламенттик системага өтүп кетмекпиз. Эмнеге дегенде, мына президент бар, бирок ал эч нерсе чечпейт. Биз да ана конституция менен иштеп жашап калмакпыз да. Бүгүнкү күнгү конституцияга иштеп калмакпыз. Илгери эмнеге президент күчтүү болуп турган? Анткени Текебаевдин конституциясын деле окусаңар, алар парламенттик өлкө кылган эмес. Эмнеге дегенде, мындай жазылып турат да. Президент кайсы фракция жаксага, ал ошол фракцияга мандат берет өкмөттү курууга. А парламенттик өлкөлөрдө кандай? Парламенттик өлкөлөрдө көпчүлүк да. Жок. Көпчүлүктү ошол фракция түзөт. Жок, көпчүлүк фракция болот, көпчүлүк коалиция болот ал. А фракция көпчүлүк болбойт. Фракцияга кайсы фракцияга жакса, ошол фракцияга мандат берип коет. Ошол фракциянын коалицияны курууга мындайча биринчи кадамдарды таштап, анан иштеп баштайт да. Көрдүңүзбү? А бул уже президенттик системада. Эмнеге дегенде, анткени парламенттик системада эч ким аларга неметпейт. Парламенттик системада кайсы партия биринчи болуп келсе, ошол партия куруп баштайт. Кээ бир өлкөлөрдө болсо өздөрү билет кайсы фракциялар өздөрү кантип өздөрү аркылуу сүйлөшүүлөр жүргүзөт. А бизде болсо президент чечет. Кайсы фракция коалицияны түзөт экендигин. Элестетиңиз. Мисалы андай болбосо конституция. Мисалы деген 2015-жылы СДПКны оппозицияга калтырып коюп, калган фракциялардын баары биригип кетиши мүмкүн эле. Бир бол фракциясы, анткени республика оппозиция болду да. Атамекен оппозиция болду, туурабы? Бир бол оппозициячыл болду, туурабы? Анткени аякта Жапаров, Чудинов, Бакиевский кадрлар, туурабы? И аягында калып атат, ким эле калат? Өнүгүү прогресс калып атат. Өнүгүү Бабановду колдогон билесиңер. Төрөбаев премьер, Бабанов президент деп коалиция чыккан. Көрдүңөрбү? Ошол конституцияда ошол норма болбосо, балким баары чогуу биригип туруп, эркин премьер-министрди коюшмак. Президентке көз каранды эмес премьер-министрди коюп коюшмак. Мына АСДПК оппозицияда калып калмак. Көрдүңөрбү кандай система? Сиз бир конфигурацияны айтып атасыз. Мисалы, болушу мүмкүн эле да. Болушу мүмкүн. Бирок ошол конституциядагы жазылган норма президент чечет кайсы фракция өкмөттү курат, кайсы фракция коалиция көпчүлүк коалициясын түзөт деген конституцияда бүгүнкү күндө бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндүкү деле чала президенттик системада. Анткени президент баарын кылып турат, бирок эч нерсеге жооп бербейт. Ушундай система түзүлүп калган, тилекке каршы. Анткени силер билесиңер, 3 эле бийлик бутактары болот. Бул мыйзам чыгаруу бутактары, аткаруучу и сот системасы. А президент кайсынысына бүгүнкү күндө кайсы бутакка кирип калат? Бирөөсүнө дагы кирбейт. Кантип анда? Бул деген конституциялык орган да президент деген. Сиз биз азыр муну талкуулайлык азыр. Ушул жаткан оюбузду кармап туралык дагы, мага бул жактан айтып атат, сюжет болот экен азыр. Биз Темирлан Сулнабеков менен азыр дал ушул саясатчынын парламенттик президенттик башкаруунун формасы, ошо ортосундагы келишпестиктер, коллизиялар, же болбосо бир жаңы багыттардын айланасына ой жүгүрүп жатабыз. Бизде азыр кыскача сюжет эмне тууралуу десеңиздер, ой жүгүртүү, анализ чыгаруу, ой калчоо. Бул тармакта чыгармачылыктын кандай пайдасы же бир жакшы тараптары бар экени тууралуу көрөлү. Андан соң өзүбүздүн кызыктуу талкуубузду уланталы. Келиңиздер.
Искусствонун практикалык колдонулушу жок. Бирок аны изилдөө биздин кабылдоонун өнүгүшүнө жана көргөндөрүбүздү башкаларга түшүндүрүп берүү жөндөмүнө өбөлгө түзөт деген пикир бар. Бул жөндөмдөр пайдалуу. Алар адамдардын өмүрүн сактап калууга жардам берет. Дарыгерлер, медайымдар жана укук коргоо органдары сүрөттөрдү, скульптураларды жана фотосүрөттөрдү колдонуп, тергөө жана өзгөчө кырдаалдар учурунда маанилүү болгон визуалдык курчтугу жана баарлашуу көндүмдөрүн өөрчүтө алышат. Кандайдыр бир жаракатты дарылап жатасызбы? Же кылмыш болгон жерде тергөө жүргүзүп жатасызбы? Же ушул окуялардын бирин кесиптешиңизге сүрөттөп берсеңиз, көркөм өнөр ошол жөндөмдөрдү өркүндөтүүгө жардам берет. Өзүңүздү тажрыйбалуу полиция кызматкери же кесибине берилген дарыгер деп элестетип көрүңүз. Музейде экениңизди дагы элестетип көрүңүз. Жана Рене Магриттин 1938-жылы тартылган «Убакыт тешилген» сүрөтүнө көңүлүңүздү буруңуз. Анализди таап кылган сырдуу жана татаал интерьерди көрө аласыз. Бейтаптын белгилерин же кылмыш болгон жерди анализдөөдөн айырмаланат. Очоктон кайдан жайдан багыт алган миниатюралык поезд пайда болот. Жана локомотивдин түтүнү очоктон көрүнбөйт. Ал өрттөн чыккан сыяктуу. Оттун ичинде 2 канделябр жана 1 саат үйүлүп жатат. Бош бөлмөнү чагылдырылган жана анын алдында жарым-жартылай гана нерселерди чагылдырылган чоң күзгү. Кыймылдаган поездди курчап турган объектилердин жакындыгы көптөгөн суроолорду жаратат. Аларга ачык жооптор жоктой сезилет. Сүрөттү туура мүнөздөдүмбү? Же айрым нерселерди байкабай калдымбы? Ал анчалык деле маанилүү эмес. Сүрөттө дагы бир нерсени көрүп жатасыңбы? Бирок экөөбүз тең тажрыйбалуу милиция кызматкерлери болсок, кандай болмок эле? Мен сизди жардамга чакырам. Сиз келип 2 ниндзя банктан бир нерсени урдагандыгын көрдүңүз. Чындыгында алар алтоо экендигин түшүнөсүз. Көркөм буюмду кылдаттык менен изилдөө, байкалган элементтерди анализдөө, кыскача түшүндүрмөлөрдү берүү жана ачыктан-ачык карама-каршылыктар жөнүндө суроолорду түзүү мүмкүнчүлүгүн өөрчүтөт. Бул учурда тааныш эмес чөйрөнүн детальдарын изилдөө бул көркөм чыгарма жана байкалган карама-каршылыкты так жеткирүү öğreнгенди изилдегендер үчүн да, шектүүлөрдү суракка алгандар үчүн да өтө маанилүү чеберчилик. Келгиле, ушул сүрөттү суракка алалы. Ооба, Магрит, сен тарткан сүрөт анчалык деле чоң эмес. Бирок эмне үчүн реалисттер жок? Эмне үчүн очокто от жок? Шамдар кайда кетти? Эмне үчүн очокто поезддин туннели жок? Ал жөн гана дубалды аралап өтүп, саат болжол менен 4-төн 1 саатка чейин көрсөтөт. Бирок терезеден бир бурчунан кирген жарык убакыт түшкө жакын экенин далилдейт. Бул эмне жөнүндө сүрөт? Дал ушул учурда сен менин ишенимдүү өнөктөшүм мени токтотосуң. Мен кетем. Сен Магритке бир чынык кофе берип, суракты улантасың. Сүрөт сотто өзүн коргой алабы же жокпу? Күбөлөр кырдаалды кененирээк жана так сүрөттөп, көргөн көрбөгөндөрүн айтып бере алышат. Бул медицинада өзгөчө маанилүү. Эгерде оору 3 симптом менен аныкталса, ал эми пациентте экөө гана болсо, анда медициналык адис 3 симптомдун жоктугун ачык көрсөтүшү керек. Ушуну менен оорулуунун ушул ооруга чалдыгышы же келбеши мүмкүн экендигин көрсөтөт. Белгилүү бир деталь же жүрүм-турумдун жоктугу өтө маанилүү. Искусство ар кандай чөйрөдөгү адистерге натыйжалуу суроолорду берүү менен гана чектелбестен, андан да маанилүүсү турмуштагы кыйын кырдаалды башкача, жаңы бурчтан талдоого үйрөтөт. Акырында татаал маселелерди чечүү, детальдарга катуу көңүл буруу, артка кадам таштап, көйгөйдү башкача көрүүдө жардам берет. Биз өзгөчө кырдаалдарга жооп берүүчүлөрдүн жок дегенде искусство тарыхчысынын деңгээлинде аналитикалык көндүмдөргө ээ болушун каалайбыз. Искусство бизди изилдөөгө үйрөтөт жана бул жашоодогу эң керектүү өнөр. Кешигибизди улантабыз. Биз жарнамалык сюжет болуп аткан учурда Темирлан Султанбеков менен болгон өзүчө бир сүйлөшүп, мындай дидарлашып отурабыз да, ой бөлүшүп. Анан сөз болуп кетти бизде ортодон ушу Кыргызстандын 30 жылдык тарыхы бул чын-чынына келгенде тарыхый перспектива менен караганда өтө аз эле жылдар депчи. Анан
баягы эле башкаруу формасына келип такалып атабыз. Парламенттик, президенттик же болбосо экөөнүнө тең каршымын деп бүгүн мына Азаттыкты карап отурсак, Садык Шернияз сурап атат да, белки конституциялык ошол жазып аткан авторлордун биринен. Силер азыр толук түрдө президенттик кылып уктап атасыңар да, ошондо мындай ошол тандоого мындай карт-бланш берген сыяктуу ушул болот деп элди ынандырып атасыңар. А эгер эртең парламенттик башкаруу формасын тандаса кандай болуп калат? Мен ынандырган жокмун президент. Жок. Мен азыр Азаттыкта болгом, бүгүн азыр жана сизге чейин көрүп атпайм. Садык Шернияз, анан атын тутам. Ошо экөө мындай дискуссия болуп атат да. Чын-чынын келгенде ошол суроону мен да сизге узаткым келет да. Биз азыр эч кимибиз билбейбиз да. Референдум жыйынтыгын. Чын-чынын эртең парламенттик тандап кетип калса кандай болот? Мен элден чыккан кишимин да. Эл менен эле жүрөм, мен примерно билем кандай шайлоонун жыйынтыгы кандай болот. Эл көбүнчөсү түшүнбөгөндөн баары президенттик шайлайт. Мына мени угуп койсоңуздар, ушундай болот. Ооба. Бул мен билбейм, ким эле айтышы мүмкүн, биз билбейбиз кандай болот деп, бирок ар бир киши эле түшүнүп турат кандай жыйынтыгы кандай болот экен шайлоонун. Ошон үчүн кажет деле жок. Бирок ошол эле учурда президенттик өлкө деген, мен дагы бир жолу айтып кетейин. Президенттик деп Түркмөнстанда айтса болбойт. Бул уят нерсе да, президенттик. Түркмөнстан деген президент деген сөздөн башка президенттик системадан эч нерсе алган эмес. Же өзү башка мына биздин коңшу мамлекеттерде ал президенттик деп айтса болбойт. Президенттик деп Америка Кошмо Штаттарын айтса болот. Президенттик өлкөдө, сиз билесизби, ал парламенттик эмес. Президенттик деп Францияны айтса болот. Бирок Түркмөнстанды президенттик деп айтса болбойт. Муну түшүнүп туруш керекпиз. И президенттикке элдер добуш берсе, анда президенттик өлкө болуш керек. Же болбосо анда хандык деп кошуп коюшсун. Кандай конституция кабыл алалар? Хандык конституция. Анткени монархиялар бар, силер билесиңер. Ошол Улуу Британия, башка өлкөлөрдө хандык өлкөлөр. Анда жазып коюшсун, анда хандык система деп да киргизип коюшсун. Эмнеге? Парламенттик, президенттик, хандык. Бирок элдер хандыкты шайлаган жок да. Шайласа, президенттикти шайласа, анда президенттик болуш керек. Ал хандык конституция болуш керек. Бирок сиз азыркы жазып аткан долбоордун долбоор менен таанышып чыктыңыз дагы, анан буга чейинки айткан сөзүңүздү мен муну монархиялык, хандык деп баа берем деп атасыз. Хандыкка элдер добуш бербейт. Мына сиз эшикке чыгып айтсаңыз, президенттик десеңиз, президенттикти айтышы мүмкүн. А президенттикпи же хандыкпы десеңер, элдер хандык деп айтпайт. Анткени кыргыздар хандык, хан деген сөзгө абдан жаман, негативдүү, терс карашат. Терс карашат. Анткени биз кыргыздарбыз, баары бир бизде мындай эркиндик деген бул биринчи орунда, экинчи орунда адилеттүүлүк. Биз бир кишиге эч качан баш ийип көргөн эмеспиз. Президент деген баары бир демократиялык угулат. Президент дегенде адамдардын башына, биздин кыргыздардын башына кандай кимдердин образдары келет? Жана Путин, Обама, Трамптардын образдары келет. Эч кимдин образына кирбейт. Пол Пот, жана мындай страшный, ужасный диктаторлордун образдары кирбейт кыргыздардын ойлоруна, мээсине. Понимаете, ал нормальный эле адекватный адамдардын образдары кирет. Эммануэль Макрон теги бугулардын образдары кирет. Ошон үчүн президенттик система жакшы деп эле эсептешет элдер. А бирок хандык деп айтсаң элдер каршы болот. Мисалы бюллетенде болсо хандык же парламент десе, элдер парламенттикке добуш берет. Биздерге я вас уверяю. Это ошондой болот. Анан буга чейин бир канча жума сайын кайсы бир коомдун катмарын камтыган бир канча жүрүштөр болуп атат. Ошол хандык деп баасын берип, ошондой лозунгтар менен чыгып атат да. Анан сиз да ошону жашынакай эң сонун бир түшүнүп туруп катыштыңызбы? Же биз сизди көргөн жокпузбу ошол жүрүштөрдө? Эгер катышпаган болсоңуз, эмне себептен? Мен катышкан жокмун. Бирок неге дегенде көбүнчөсү, особенно жана пресс-конференцияда көп адамдар, саясатчылар бүгүнкү күнү чогулуп алып айтып атышат да, президент эгерде премьер-министрди өзү назначить этсе, же министрлерди өзүлөрү дайындаса, анда бул диктатор болуп кетет дегендечи. Мен ошондой эки жүздүү саясатчылар менин жанында отургум келген жок да. Эмнеге дегенде, анткени конституция ошондой болбогондуктан деле, акыркы мына Жээнбековдун кезинде деле эмне премьер-министрди парламент дайындап аттыбы, же министрлерди парламент дайындап аттыбы, болгон жок да андай. Ал мыйзам конституцияга каршы туруп президент өзү кимди шайласа, ошону шайлап койчу. Ошондо эч нерсе деп сүйлөбөй, ошондо конституция, ошол конституцияны бузуп аткандарды, ошону мындайча айтканда коргогону чыкпагандар, бүгүн ошону конституцияны кылып, ошо мыйзам чегинде ошондой кылабыз десе, ошого каршы чыгып атышпайбы? А мен ошол учурда деле, мына Жээнбеков президент болуп турганда деле айтчумун, мына бул конституцияга каршы кетип атышат. А ошондо конституциясын коргобосо, аягында конституция жок болуп кетет да. Ошондо коргош керек болчу. Саясатчылар деле, саясий ишмерлер, саясий партиялар. Ошон үчүн мындай эки жүздүүлүк болуп калат да.
силер көргөн жоксуңар мындай эки жүздүүлүктү ачык көрүп атасыз ба? Эки жүздүүлүк деген сөз негизи сиздин мындай өзүңүздүн саясий лозунгуңуз бойдон алып кетсеңиздер эле туура болот. Ооба, анткени бүт эле адамдар мына мен саясаттагы особенно да мен эч ким менен мына азыр сүйлөшүүлөр да жүргүзбөй калдым. Такыр. Анткени айтканы баары эч нерсе сөзү да эч нерсе нөл сом экен да, эчтеке турбайт экен да. Ошон үчүн сүйлөшүүлөр да токтодум, эчтеке жүргүзбөй эле коюш керек экен да. Баягы Александр Градский нырын угуп атып, мен ошону девиз катары кылып койдум да. Мага аябай жакты да. Мындай экен да сөздөрү. Первый тайм мы уже отыграли и одно лишь сумели понять. Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять депчи. Өзүң жоготпош керек экен да. Өзүңдү сатпаш керек экен. Кимди сатып кетет, кимди жоготуп кетет. Эми адам өзүн сатканда, өзүн неметкенде, өзүнө мындай ишенбей калганда, өзүн мындай башкалар менен неметкенде, ошондо башкаларга укаштырылып кеткенде, ошондо эл дагындан мындай карап артка бергендей болот экен да. Ошон үчүн өзүң жоготпош керек экенсиң. Жакшы сөз айттыңыз. Рахмат сизге пикириңизге. Азыр бизде дагы бир жарнамалык болот. Андан кийин сөздү дакырындап жыйынтыктап келерки мына жакынкы окуяларга болгон бааңызды дагы бир суроо угуп, анан позицияңызды бышыктап алалык. Бизде азыр жарнамалык блок Имарат Прогресс курулуш компаниясы 24 жылдан бери ушул тармакта ишин алып жүрөт. Ушул күнгө чейин көптөгөн кардарлардын копулуна толуп, бүгүнкү күндө болсо Алмалуу декабрь акциясын өткөрүүдө. Эгер сиз Имарат Прогресс курулуш компаниясынан там батир сатып алган болсоңуз, анда MacBook, iPhone 12 Pro, же iPad Pro сыяктуу техникалардын каалаган өз тандооңуз менен ала аласыз. Азыр жарнама. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Биз эфирде уланталы конокто Темирлан Султанбеков. Темирлан мен мындай бир эгер мындай эфирибиз уже жыйынтыгында атат, ошондуктан бир суроо берет элем да. Эл азыр парламентке болгон ишеними жок. Жок парламент деген сөз элдин кыжырын кайнатат. Ошондуктан кайра мунусунда бир кишиге жоопкерчиликти арталы, бир киши ошону алып кетсин деп атат да. Эми бир суроо. Эгер эртең кишинин атын айтпай тура алабыз, эч ким билбейт. Эгер эртең президенттик билип атасыз. Мен сизди түшүнүп атам, бирок мен өзүмдүн иш ордуна отурам да. Эгер эртең ошол эл тарабынан шайланган президент өзүнүн элдик үмүтүн актай албай калса, экономикалык реформалар жана башка тармактар реформалар ишке ашпай кала турган болсо, элдин президент институтуна болгон ишеним дагы жокко чыгышы мүмкүн да. Парламентке мына бүгүн көрүп атабыз. Ошондо кандай биз анархияга батып калабызбы? Сиз айтып атпайсызбы, президентке каршы чыкты деп. Эл өзү анализдей албай атат да бүгүнкү күндө. Эмнеге дегенде, сиз көрүп атпайсыңарбы? Могу 4-5 октябрда болгон окуя, парламенттик шайлоонун жыйынтыгы бул деген жөн эле шылтоо болду да революцияга. Бул түшүнүктүү болду. Бирок ошол жактан трибунадан чыгып мындай партия парламент деген тарасын деген лозунгдар болгон жок. Ал орто жолдон айтып атты, парламент жаңы шайлоо болсун. Бирок көбүнчө сөздөр Жээнбеков кетсин, Үбүлөлөр Кандык кетсин, ал президентке каршы эле система болду да. Эгерде президент менен жогорку кеңеш ар кайсы имараттарда жайгашкан болсо, ошол күнү элдер деген президент жайгашкан имаратты талкалашмак. Парламент жогулган имаратты жок кылмак эмес. Сиз мага ишенип койсоңуздар. Анткени эл эгерде парламентти жаман көрсө, анда парламент кетмек да. Депутаттардын баарын жок кылышмак да. Андай болгон жок да. Президентке каршы чыгышты. 5-жылда болгон, 10-жылда ошондой болгон, 20-жылда ошондой болгон. Эл президентке каршы чыкты. Муну бир эле тараптуу караш керек да. Анткени президент кетти да, парламент кетти эмне? Парламент кеткен жок. Парламент наоборот, мына 1 жылга өзүнүн полномочияларын улантып коюшту. Муну эл чыдап эле отурат. Элге бул анчалык катуу деген жок. Мисалы Жээнбеков кетпей туруп алса, анда эл кайра толкуп чыга бермек. Сен билесиңер да, ошондой болбоду. Мен калам десе, кайра элдин баары чогулуп көрүп атпадыңар эмне болуп да. А парламент кылат десе, эч ким эч нерсе деле кылган жок. Эч кимдин ою неметкен жок. Неге? Анткени баары түшүнүп турат, баары президент башкарып турат бүгүн баарын. Бирок эл ошол эле учурда мына түшүнбөй жатпай, президенттик система бизде президенттик меселе мына ушундай туура эмес, безответственный власть. Ошондо парламенттик ишеним болбосо, президентке ишеним болбосо, кайрадан ушу кайталайын.
эртеңки күнү эл кимге ишениш керек болуп калат? Же болбосо биз ошол тамырдын туура эмес жерден издеп атабыз. Азыр ОМКС жакшы посттор чыгарып атат да, мен таң калып атам да. Элдер уже түшүнүп, мына жазып атышат да. Карагыла, биз канча айдан бери президент жок жашап келатабыз, баягыдай эле го, эч нерсе деле өзгөргөн жок депчи. Президент жок деле жашаса болот. Баягыда эмес, президент жок деле жашоо улана берет турбайбы? Улана берет турбайбы деп. Көрдүңүзбү? Ооба, окудум. Балким уже элдер ушуга келет, что бизге президенттик система эмес, вообще президент өзү дагы кереги жок деген түшүнүккө балким келиши мүмкүн да. Ошондо премьер-министрби? Премьер-министр өлкө. Бул парламенттик өлкө, бул классический парламенттик өлкө болот да. Бул туура нерсе да. Кайсы партия жеңип келсе, ошол партиянын лидери мамлекетти башкарат. Өзүнүн программасы менен, өзүнүн командасы менен, өзүнүн командасы менен ошонун баарын көрсөтөт, билгизет. Бул кыйын, жакшы система да. Сиз ошол тарапка ыктап ошол тарапка даярданып бара жаткандайсыз. Ооба. Келечек парламенттик системаны колдойм мен. Парламенттик система бул жакшы система. Анткени кыргыздар дагы өзү айтып койчу, кеңешип кесилген бармак оорубайт деп. Кыргыздар эч качан хандык системада жашаган эмес, мындай бир бийликтүү системада жашаган эмес. Ар дайым кеңешип мындай иштерди кылчу. Ошон үчүн бизге дагы мындай жогорку кеңеш баары бир мындай туура кыйын орган болушу толук мүмкүн. Бизде парламенттик система толук кандуу иштесе. Бирок бизде парламенттик система болгон эмес эч качан. Ошон сиз эл аралап жүргөндө ошону айтып атасызбы азыр? Айтып жатам. Барган жерде кабыл алуу кандай болуп атат? Себеп дегенде мен өзүмдүн эле жеке мен дарегиме келген миллиондогон каттардын эсебинен билем да. Калың элде азыр парламент деген сөздүн өзүн укканда өтө начар болуп атат. Ооба, кыжыры кайнап. Эми элдер түшүнбөй жатат да, парламенттик өлкөдө депутаттар башкарат деп ойлоп атат да. Кайда айтып атпаймынбы, депутаттар башкарат деп. Бирок депутаттар башкарбайт парламенттик өлкөдө. Ошол түшүнүктү мындай жеткизгенге абдан оор болуп. Бирок мен ошондо да айтып атпайм. Саясий топтор өздөрүн эркиттүү болуш керек, жоопкерчиликтүү болуш керек ошону алып барганга. Анан тиги же буга таянган бул туура эмес да. Бирок президенттик өлкөдө эле баары бир партиялык мафияга алып келет. Силер көрүп атпайсыңар, мына кайсы партиялар жок кылды? Мисалы, Акаевди Алга Кыргызстан партиясы жок кылды, Бакиевди Ак Жол партиясы жок кылды, Атамбаевди СДПК партиясы жок кылды, эмне Атамбаевди Республика партиясы жок кылдыбы? Же Атамекен партиясы жок кылдыбы? Жок, Атамбаевди мындай эл дагы чыккан жок Атамбаевге каршы революция болуп жебеденке. Атамбаевди жок кылган СДПК партиясы 38 депутаттан 32-өсүнө жакын мындай төш болуп, Сооронбай Жээнбеков СДПКчы 20 жылдык СДПКчы баш болуп жок кылышты да Атамбаев. Андан СДПКдан дагы кийин биримдик партиясы экен, ол жаңы шайланып 4-октябрда шайланып 5-октябрда Жээнбековду жок кылды. Бул өзү биримдик партиясы жок кылды да, өзүнүн партиясы. Ошон үчүн анын деле түшүнүп кайсы президент болбосун, анын өзүнүн партиясы болот. Ошол партиясы көптөгөн парламентарий менен өтөт. Ошол партия аягында түбүнө жетет жокка. Эми биздин маегибизди уланта берсек, дагы да кызыктуу жагдайлар, жакшы темаларды козгосок болот эле, бирок убактыбыз чектелүү. Темирлан Султанбеков Кыргызстандын келечегин кандай көрөт? Сиз акыркы байкашымча процесс жүргүзүлүп башталды, бул эми токтолбойт, саясий конкуренция күчөйт, демек ушул конкуренциянын негизинде биз сөзсүз түрдө баягы өнүгүү жолуна түшөбүз деп жалпы эсебинен мындай позитивдүү маанай менен чыгып атасыз да. Албетте. Ошол эле риторикаңызды демек мыналарда улантасыз. Улантабыз албетте. Баары жакшы болуп атат, мен ойлойм. Баары бир эмне гана болбосун биздин коңшу өлкөлөрдөн караганда алдыда эле келе атабыз биз. Анткени ой жүгүртүү, кыйын, муун, прогрессивдүү, муун өсүп келе жатат Кыргызстанда. Бүгүнкү күндө эркин ойлогон, ошондуктан мен ойлойм биздин өлкө баары бир алдыда. И биз бат эле экономика тиги бугу деген бул бат эле келчү нерселер да. Эң башкы проблема бул деген мышление да, мындай ой жүгүртүү тете феодальный болсо, анда өмүр бою феодальный болуп жашай берет да. Ошон үчүн бизде калктын ой жүгүртүүсү алдыда балып баратат да. Бул эң жакшы. Мен ойлойм бат эле экономикадан бат эле биз көтөрүлүп кетебиз. Бул проблема эмес. Ошон үчүн айтат го, миллионерден миллиондорун алып салсаң, бир жылда эле кайра миллионер болуп алат деп. Кедейге миллион доллар берип койсоң, бир жылдан кийин кайра эле кедей болуп калат деген ошондон да. Анткени биз деген ушуну мен туура деп эсептейм. Эң башкы байлык бул билим, анан ой жүгүртүү, анан ушунун баалуулуктары, адамдын кандай баалуулуктары бар.
ошонун баарынан биз алдыда келатабыз деп эсептейм. Эң сонун. Жакшы маанайыңыз үчүн чоң рахмат. Алдыдагы чоң пландарды коюп турсуз. Ошонун баардыгын ишке ашырылышын каалайбыз. Кыргыз саясатында сиз сыяктуу көрүнүктүү, барандуу жигиттерибиздин чыгып атканы бизди албетте сүйүндүрөт. Биз жаныңыздабыз. Кайсы бир кез келгенде балким алдыңызга чыгып каршы чыгабыз, бирок ошол каршылыктан ким билет, бул саясатта карама каршылыктан айтайын деген оюм. Карама каршылыктан анан элдин тандоосу анан чындык жаралат. Бизде конокто Темирлан Султанбеков болду. Чоң рахмат сизге. Сизге рахмат. Эфирибизди улантабыз. Алдыда Кыргызстандын бүгүнкү күнү, өтмүшү, келечеги, Кыргызстан жолу деген темада жалпысынан келечекте мына азыр журналисттер келе жатат, ойчулдар келе жатат. Майгыз улантабыз, бизден алыстабаңыздар. Адам болуу деген эмне? Бул суроого көп эле адамдар жооп издеп келишет. Бирок толук аягына чейин эч ким жооп бере элек. Чыңгыз Айтматовдун бул суроого өз жообу бар. Ал үчүн адамгерчиликте адамдын жан дүйнөсүнүн асылдыгы жатат. Адамгерчилик эч бир тоскоолдуктарга карабай жашоого жана чогуу кайгырууга жөндөмдүү келет. Ушундай сапаттары менен адам керемет. Ошон үчүн ал эч качан жеңилбейт. Айтматов өз чыгармаларында адамдын канчалык тереңдикке төмөн түшүп кетерин жана канчалык бийиктикке чыгаарын көрсөтөт. Адамдын пасттыгынын тереңдиги анын образдарында чоң чеберчилик менен берилген. Жаратылыш энеге болгон кыянатчылык керек болсо аны түп тамырынан бери жок кылуу. Биз адамдар жер эненин баласы болуп туруп кылганыбыз бул. Жаратылышты өлтүргөнүбүз, бул өзүбүздү өлтүргөнүбүз, өз тамырыбызды кыйганыбыз. Ал бизге биздин элибиздин алысты көрө албастыгы, биздин караңгы жактарыбызды айтып берет. Биздин эң башкы коркунучтуу мүнөзүбүз Айтматовдун айтуусунда бул көрө албастык. Ал адамдарда жашап, биздин элибизди ичинен жеп жатат. Мына ушулардын баарын ал өзүнүн чыгармаларында көргөзүп, бизди толгонууга, кайгырууга жана ал жөнүндө ойлонууга түрткү берет. Бирок андан кемеси ушу менен бүтүп калбайт. Айтматов адамды жана анын жашоосун анын баардык кемчиликтери менен сүйгөн. Ал адам баарынан күчтүү болот деп ишенген. Ошондуктан ал биздин каталыктарыбызды көрсөтпөстөн күчтүү жана асыл адамдын өрнөктөрүн көргөзөт. Ал согуш маалында да эч кандай тоскоолдуктарга, кыйынчылыктарга карабай сүйүү оту жалындап күйөрүн, сүйүүгө жолтоо жок экенин даңазалаган. Жаштыктын жашоону кантип алдыга жылдырган күчүн көргөзгөн. Акырында ал бизге жупуну нерседеги кооздукту, күнүмдүк турмуштагы бакытты көрсөттү. Айтматов өзүнүн чыгармаларында көпчүлүк учурда турмуштун алдында адамдын алсыздыгын көргөзөт. Мына ушул адамдын кайгысы, муңу окурмандын жан дүйнөсүнүн тереңине чейин жете алат. Ошондуктан андан ары улам окуу, улам барган сайын кыйын болуп, татаалдап жүрүп отурат. Айтматов андан ары эмне себептен адам сулуу жана жеңилбес болоорун, чоң кайгы менен жоготуу учурунда да ал адамдык сапатын сактап калып, жашоодон баш тартпоосу тууралуу айтып жатат. Эфирибизди алдыны көздөй жалгаштырабыз. Биз бүгүнкү темабызды жалпысынан Кыргыз жолу деп атаганбыз. Ошондуктан ушул теманы утурлай биздин кийинки коногубуз Улуу Жибек жолу жана акыркы заман деп аталган долбоордун автору жана демөөрчүсү, негиздөөчүсү Осмон Саткеев. Саламатсызбы? Саламат. Кечиңиз менен рахмат келип бергениңизге. Рахмат. Чакырганыңыздарга. Биз сизди мына кыял кеч адам деп дагы баа берсек болот. Сиз өмүрүңүздө бир канча жолу ушундай бир
азыр деле боло элек болгон долбоорлорду ишке ашырган экенсиз. Алардын катарында кыргызстандыктарды тетиги 90-жылдары эле дүйнөгө кытыртып, эл жер көрсөтүп, өзүңүз да кыдырып жүргөн экенсиз. Сизди мындай кайсы бир жерде кыялкеч, саякатчы жана бир кайсы бир ойдун алып жүрүүчүсү деп тааныштырсак дагы болчу да экен да. Ошол кандай окуялар болду эле? Кыскача бир айтып кетсеңиз, анан ушу сиздин улуу жибек жолу жана акыркы заман деген долбооруңуз эмне тууралуу? Ошону айтып берсеңиз. Эми ар кайсы иштин өзүнүн бир негиздери болот да, башталышында. Мен өзү Союздун убагында экономфакты бүтүп, анан баягы узкий специализация деп коет, экономика, торговля деген специальность бүткөм да, анан соода тармагында иштеп калдым. Чоң кызматтарда болдум, республикалык деңгээлдеги кызматтарда болдум да. Ошон үчүн бизнеске биз баягы коммерциализация башталган кезде мен бизнеске уже даяр элем да, ал убакта соодагерлерди тиги бизнеске эң жакын ушу соодагерлер эле да. Ооба. Анан өзүбүздүн бай тарыхыбыз, Кыргызстандын ушундай керемет жерибиз бар, мактана турган көп нерсебиз бар да. Анан ошончо дагы Союз таркагандан кийин, ошо Союздун убагында да деле Кыргызстан өзүнүн бир татыктуу ордуну бар эле да, Союздун ичинде. Аграрно-индустриальный республика элек, өзүбүздүн татыктуу ордубуз бар эле. Союзга эт, сүт продукциясы, жүн, тери, андан башка дагы айыл чарба продукцияларын өндүрүп, анан тиги военно-промышленный комплексте көптөгөн заводдорубуз бар эле. Татынакай ушундай ордубуз бар эле. Анан Союз таркагандан кийин ар кимибиз эгемендикте болгондон кийин ар бир республика өзүнүн жолун издей баштады да. Анан баягы өзүбүздүн тарыхты, өзүбүздүн географиялык жайгашуубузду, өзүбүздүн экономикабыздын мүмкүнчүлүгүнүн баары жөнүндө бир маалыматы бар адис катары мен ошо Кыргызстан өтө чоң мисалы экспортер боло албайт элек да. Башка өндүрүш боюнча дагы, бул тиги айыл чарба продукциясы боюнча дагы. Анткени жерибиз чакан. Мисалы жаныбызда Казакстан бар, миллиард деген пут буудай берчү эле тиги Союзга. Жаныбыздагы кошунабыз Өзбекстан болсо миллион деген тонна пахта берчү эле. Ошол убакта Кыргызстанда мисалы пахтанын болгону эң туу чокусу 217 000 центнер биле ушундай берчүбүз. Ош областы ал убакта баткен. Калган продукция боюнча биз толугу менен өзүбүздү камсыз кылчубуз да. Бирок мындай чоң Казакстан сыяктуу же Россия сыяктуу, мисалы Россияда эмне деген гана байлык жок. Мисалы жыгач болобу, же башка темир рудасы болобу, башка ушундай Союздун убагында өндүрүлүп, ишке киришип калган чоң фабрикалар, чоң комплекстер. Ошондуктан мен ушу Кыргызстан эгемендик алып өзүнүн жолун издеп атканда менин көз карашым боюнча биз ушу бир Орто Азиянын бир сервистик центри болсок. Кызмат көрсөткөн. Кызмат көрсөткөн, сервистик кызмат көрсөткөн. Анткени жана өндүрүштөрүбүздүн баары тең токтоп калды, айыл чарбасы дагы колхоз-совхоздо тарады. Ушундай кыйналып атканда ушу бир анан да бир жакшы нерсе биздин бактыбызга, эми салыштырмалуу да, биздин бактыбызга президентибиз мындай кокусунан болсо дагы, бирок илимий киши адам келип калды да, Аскар Акаевич. Анан ал өзүнүн тегерегине илимий кызматкерлерди чогултту. Анан алар теоретикалык жактан рынок деген, бул базар экономикасы, анткени Союз боюнча баардыгы тең бул экономиканы, базар экономикасына, анан саясатта демократия жолуна түшөбүз деп ошону туура табышты да. Туура көрүшүп, ошондой жолго түшкөндөн кийин алар рынок экономикасын илимий жактан, китеп жактан билип,
Bizde şoковый терапия деп коет, ушундай тез аранын ичинде болгон нерсенин баарын приватизация кылып, совхоз, колхоздордун баарын талкалап, элдерге бөлүп берип, завод, фабрикаларды билесиңер, Кыргызстандын байлыгын бүтүн жана упай менен, упай түрүндө кылып бөлүштүрүп, эмне кылсаңар ошолар, кириңер өзүңөр оокатыңарды кылгыла деп, баягы чыдап койгон кезде аябай эл кыйналды да, ошол убакта шоковый терапия деген жашап өттүк. Жашап калдык да. Аны ошол убактарында издене баштадык да. Ошол убакта чын эле сервистик эмебиз, могу жаныбыздагы кошуна мамлекеттерге караганда биз реформаларды биздеги реформалар алдыда болчу да. Ыкчамыраак болот. Ыкчамыраак болду да, анан алдыга кеттик. Анан ошону колдонуп, ошол алдыдагы позициябызды колдонуп, анысында чын-чынына келгенде мындай салыштырма карасак, элибиздин аң сезими, анан мынабу билимий деңгээли дагы жакшы эле да, Союздун убагында, Кыргызстандын. Даже ошол жанагы Орто Азия республикаларынын ичинде дагы алдыңкы, жалаң эле Орто Азия эмес, жалпы СССР мамлекеттеринин ичинде да деңгээл биздики жогору эле. Мисалы, ошол убакта эле орус тилди кыргыздардай так сүйлөгөн, жакшы билгендер көп эле, көпчүлүгү, билимдүүлөр көп эле, шыктуулар. Ошолордун баарын тең колдонуш керек эле да. Анан тилекке каршы мына 30 жыл болду, ошону колдоно албай жүрөбүз да. Анан илгери байыркы заманда Кыргызстандын территориябызда 98 шаар болгон экен. Ушул азыр Бишкекте Жүл деген шаар болгон экен. Жибек жолду жайгашкан, географиялык жайгашканыбыз аябай мындай ыңгайлуу да. Анткени чоң державалар, биягы Кытай, тиягы Россия, Казакстан, Өзбекстан дегендей, тегерегибиздеги Иран, ар жакта чыгыш мамлекеттердин так ортосунда турабыз. Жолдору биз аркылуу өтөт. Ушул убакта эле биздин заманга чейинки убакта ошончолук өнүккөн экен. Ошончо 98 шаар деген бүгүнкү күндө Кыргызстанда анчалык шаар жок. Ошо Таш-Рабаттан баштап Өзгөн, Жуул, Невкент, мынабы Токмок, Токмоктогу Баласагын мисалы да. Көп ошо 98. Анан ошол орунду ээлеп калсак деп анан аракет кылдым да. Анан ошол убакта Кыргызстанды мындай алыскы мындай сырттагы мамлекеттер көпчүлүгү тааныбайт да. Барсак ошо мамлекеттерди кыдырып барсак, мен биринчиден ошо бир тармагым туризм болду. Анан ошо сыртка туристтерди ташып жүрдүк. Баш аяк өзү 56-57 мамлекетте болдум. Анан ошо туристтерди ташып жүргөндө барсаң Кыргызстан десең тааныбайт. Казакстанбы дейт, Курдистанбы дейт. Анан Кыргызстан жөнүндө эчтеке жок да. Анан биринчиден ушул тарыхый байлыгыбызды, маданиятыбызды, анан ушундай тарыхый байыркы эл экенибизди тааныталы деп, анан жанагы Улуу Жибек жолу азыркы чак деген, азыркы учур деген темада 3 этап менен дүйнөнүн 75 мамлекетин кыдырып келели дегенбиз да. Анан ага кыдырганда кандай? Эгерге баягы илгерки тарыхый жашообузду чагылдырган кыргыздын бытын, баягы жашоо тиричилигин чагылдырган боз үйүбүз баардык жазалгасы менен. Анан кыргыздын улуттук кийимдери, андан кийин стилизованный азыркы модельдери, азыркы эле Ашимбаева, Мухамбетова дегендердин модельдерибиздин жакшы стилизованный модельдеринен коллекцияларын сатып алып, же болбосо ошолорго заказ берип, ошолордун коллекцияларын буйртма менен жасатып алып, фольклордук группа түзүп, чоң чогойно чоордон аса таякка чейин башка инструменттерди коштормой. Анан ал жанагы кийимдерибизди демонстрация кылган, көрсөткөн манекенчалар. Анан көч деп айтсак болот экен да. Бийибизди ушундай тарыхый жагын, анан азыркы учурду чагылдырган
фото выставка, сүрөт выставкасы. Ошол убактагы президентибиз конституцияга кол коюп ант берип атканынан баштап ал убакта эки палаталы законодательный тиги менен эки палаталы эки палатанын иштеши, экономикалык жактарыбыз бул Бишкек эркин зонасы, экономикалык эркин зонасы жаңы ачылган. Алардын бир эпизоддорун тартып жаңы заводдор салынып аткан. Жаратылышты, кооз жаратылышты, Кыргызстандай кооз дүйнөдө мен айтып атам го 50ден 55-56 мамлекетте болдум, бирок Кыргызстандай кооз жаратылышты мен дүйнөдөн бир жерден көргөн жокмун да. Анан элибиздин өзүнүн кеңпейилдиги. Кайка бардыңыз анда? Ошол бардыгын артынып алып, биринчи мамлекет кайка бардыңыз? Биринчи мамлекетибиз ошол жана караван на запад деп баягы 3 этап кылганбыз. Батышты көздөгү караван Кыргызстандан географиялык батыш жагында турган мамлекеттерге, бул Европа жагына. Андан кийинки экинчи этабыбыз тиги караван чыгышты көздөгү караван деп, анан үчүнчү этабыбыз жаңы новый свет деп, тиги жаңы дүйнөгө деп, тиги Монреалдан баштап Рио-де-Жанейродон бүтөбүз дегендей программа болчу да. Анан ошо 75 мамлекет менен аны бир 3 жылдай даярдандык го. Алар менен катталышып, нота жиберип, эми жетекчилер менен даярдык процессин согласовать этип, анан маршрутубузду согласовать макулдашып. Ошондон биринчи этабы Европа мамлекеттерине ошол жерден 22 мамлекет аралап, тиги Женевага чейин бардык. Женевада Площадь Свободы деген аянтында ошол жерге эң акыркы точка ошол жерге боз үйүбүздү тигип, концертибизди берип, жана канча киши болдуңуздар топто? Башында чыкканда 48 киши менен чыкканбыз. 2 Mitsubishi деген автобус, Принцесс деген, алдагы жанагы 40 автобус келиптир ошол убакта. Түркия туугандары Манастын 1000 жылдыгына деп 40 автобус берген экен. Ададан чыккан, ошол жерде сабанчылар жамиси деп коет. Ошол жерден чыккан Mitsubishi Принцесс дегенден 40 автобус берген экен. Ошол 40 автобустун 2 автобусун арендага алып, 6 айга төлөп берип акчасын бул автобазага алар менен келишим түзүп, анан алар 2ден айдоочуларын кошуп 4 айдоочу менен 2 автобус берди. Анан ошого бүтүн жанагы эмерек-семеректерибизди баарын жүктөп алып туруп, анан ар бир ошо мамлекеттин чоң-чоң шаарларында, анан тиги борбордук шаарларында, аянттарында боз үйүбүздү тигип, концертный залдарында концертибизди берип, жана фото выставкабызды жайып. Канча убакыт алды ошол 22 мамлекетке? 6 ай 5 күн дегенде кайрылып келдик да Бишкекке. 6 ай. 1998-жылы 21 декабрда ошол жерден чыгып кеттик Бишкектен. Кыргыз кабар менен пресс-конференция берип, анан 68 мектептин алдынан ошол жерден чыгып кеттик. Мен окуган мектеп экен. Канчанчы 21 декабрда? 21 декабрда 98. Бир аздан кийин 22 жыл болот экен, 99-жылы 25 июнда кайра бул Ак жол көзөмөл пунктунан өттүк да ошол жерден келдик. Ошентип 6 ай 5 күн жүрүп 82 шаарга жанагыдай көрсөттүк. Өзүбүздүн эмени маданиятты аябай эң кызыктуу болду. Тажрыйба алмаштык, биз дагы көп нерсени көрдүк. Анан негизи ошол ким каржылады агай? Мен кечириңиз менен бизде азыр жаштарда ушундай баары келип эле каржыга келип такалып калат. Каржыны ошол убакта деле кызыгып сурашкан. Эми каржылаган өзүбүз эле баягы башында демөөрчүлөр көп эле болобуз деп мен айтып атам го, 3 жыл даярдадык да. 3 жылдын ичинде мен ошо өзүмдүн жора жолдош анча-мынча баягы бизнесте жүргөн кыргызстандык алдыңкы бизнесмендерге да кайрылып, анан башында ошо программаны баштап даярдана баштаганда көпчүлүк эле макул болгон. Ай жардам беребиз, барабыз деп. Анан аягына мына келгенде баары тең чеке чыга берди да. Анан ошо менен биз баягы бир этап менен бүттүк. Ал ошо этапка кеткен чыгымыбыз баш аягы $500,000 кетти. Пай. Анан аны дагы сурашып кийин келгенден кийин $500,000 бу кайдан алды? Кыргызда бир көрө албастык бар да. Бул деген балким наркотрафиктен тиги акчасын отмывать этип жүрөбү, ошону
дегендейге чейин барыстыр. Анан чын-чынына келгенде биз ошо мамлекеттер менен баягы нота жиберип макулдашып аткан кезекте ошо ар бир мамлекеттерден кыргыздардын тарыхына жанагыдай программаны таанышкандан кийин аларда да кызыгуу пайда болду да. Анан алардын кээ бирөөлөр мойын өздөрүнө алды. Мисалы кабыл алууну жайгаштыруу. Түрк мамлекети, Турция. Ар бир шаарда өздөрү биздин жанагы жатаканабызды анан кээ бир жерлерде тамак ашыбызга чейин берип атты да. Биз ошондой деп келишим түзгөнбүз да. Анан кээ бир жерлеринде болсо анткени биздин жанагы программасынын баары бекер да. Биз ошо концерттерибизди бекер берип аттык. Ошол жерде ар бир мамлекетте ар бир жанагы борбордук шаарларында барганда өзгөчө дипломатиялык кызматта жүргөн ошол жердеги мисалы кыргыздын посолу, бүтүн СНГнын посолдору, мисалы башка тышкы мамлекеттин посолдору келет, ар кандай коомдук уюмдардын өзүнүн маданият кызматкерлери келет, баары тең көрөт. Анан жалпы элдер да көрөт. Ушунчалык кызык өттү, кээ бир жерде боз үйдү ошо элдин көпчүлүгүнөн кызыгып боз үйгө кирип көрөбүз дегендерден атайын полициялар келип тегерете тосуп, монтип колтук ташып, араң кезек менен иретке келтирип, кийирип аткан убактарыбыз да болду. Концерттерибиз аябай аншлаг менен өтүп атты көпчүлүк. Анан аларга дагы бир четинен бул мындай Азиядагы бирден бир тарыхы терең, байыркы элдин ушундай бай маданияттын менен таанышыш алар үчүн да кызыктуу. Анткени ар бир эле адам ошо жараны ошол мамлекеттердин Кыргызстанга келип мындай маданий менен көрүп кеткенге мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн аларга да бул аябай кызык болду да. Анан биз дагы алардын көп нерсесин эметтик. Ошо алардын тарыхый жерлерин съемочный группабыз бар болчу. Тартып, анан ар кандай коомдук уюмдарында кезигүүлөр болду. Ошол ар бир мамлекеттин ЮНЕСКОсунун өкүлдөрү, ошо секретарлары, генеральный секретарлары, өкмөтүнүн министрлери менен, коомчулук менен, анан ар бир жерде андай мындай иш-чара болгондо эл аралык бул средства массовой информации, өздөрү чагылдырышат. Тиги массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү толуп кетет өздөрү эле. Эртеси күнү биз каерге барбайлы, эртеси күнү ошол жердин гезит журналдарын баары эле биздин боз үй, биздин концерт, биздин кийимдер, улуттук кийимдер. Андан башка да бир эмеси, мисалы Швейцария мамлекети, алар биз бара электе эле бияка эки өзүнүн өкүлчүлүгүн жиберип, биздин программаны бияктан көрүп, анан өздөрүндө бир кабар алышыптыр. Биз айтты, биздин границага келип, кайра границадан чыгып кеткенче бүтүн каржыларыңарды мойнуңузга алабыз деп. Анан өздөрүнөн кийин бир фирманы тендер аркылуу утуруп, ошого 100.000 франк бөлүктүр. Швейцарский франк бөлүктүр. Ал ошол убактагы курс менен $70.000. Бирок ал акчаны биз көргөн жокпуз. Аны ошол өздөрүнүн каржылап жанагы фирмасына бөлүптүр. Ал фирма бизди тосуп алып кеткенге чейин биздин чыгымдарыбызды, ошо Швейцариянын ичиндеги программаларды, ошол жердеги жолугушууларды, ошол жерден биз 2-3 шаарында болдук. Мисалы, биринчи Эфретикон деген шаарында болдук. 3 күн. Аерде Мартин Граф деген Эфретикон шаарынын мэри 3 күн өзү бизди кошо биз менен жолугуп, биздин жана программага катышып жүрдү. Андан кийин Беринге бардык, столицасында столицанын мэри, анан ошо Беринден Цюрих, Женева. Тиги жок, ошо Беринден президент парламенти Хеберлайн деген киши өзүнчө прием кылды, кабыл алды. Андан кийин өкмөттүн башчысы, председатель правительства кабыл алды. Анан министр культуры и образования Клавдия Амар деген айым бар экен, киши кабыл алды. Анан аябай кызыктуу өттү да, ошо программаларыбызга катышып, концерттерибизди көрүп, ушундай аябай кызыгуу менен эметип,
Андан кейін ана Женеваға бардық. Женева барғанда, Женевада біздің өзіміздің өкілчілік бар екен. Өкілчілік келді, айырда бүтінлі біздің Орта Азия, СНГ мамлекеттерінің өкілчіліктері бары келішіп, өзгөчө Қазақ Республикасының өкілчілігі бүтін бала бақырасы менен, аял жұбайы менен келіп, боз үйге кирип, тиге сүлөөсүн ичеги бар эме, ичик бар эле, карышкыр ичик бар эле, ошолорду кийишип, сүлөөсүн тебетейлерди кийип, сүрөткө түшүп, төшөктөргө, тиги көлдөлөңдөргө ары жатып, бери жатып оонап, сагындык, ушундай Женевадан боз үйүн ичине ушундай жатабыз деген ойдо жок эле деп аябай ыраазычылыгын билдирип, балдарга аябай сыйын көрсөтүп дегендей тамак ашын алып келип, ушунчалык ушундай аябай кызыктуу болду. Ошондон 6 ай 5 күн дегенде кайрылып келдик. Бул СНГ Москвадан Александр Туманов деген первый заместитель министра по национальным и региональным проблемам биле, ушундай бир министрлик бар экен, ошонун заместитель алып жүрдү. Биздин өкүлчүлүктөн Умтула Шаршеевна тиги посолдун биринчи секретары экен, зам послабы. А киши сопровождать этип жүрдү. Мэриядан Швецова деген ошол убакта кийин вице-мэр болду кимге? Лужковко. А ошо биз барган убакта начальник кабинета, начальник комитета по межрегиональным связям, что ли, ушундай экен да. А киши кабыл алды. Агай, кечирим сурайм. Биз бир аз туура эмесирээк кылып атырбыз да. Бизден кетиптирбиз. Сиздин ушул көч окуяңызды, ушул Керебен сарайыңыздын болгон окуясын 22 мамлекет кыдырып келген күндөрүңүздү биз жарым саатка сыйдыра албайт экенбиз агай. Биз сиз жөнүндө өзүнчө бир мындай бир өзүбүздүн жигиттерди жөнөтүп, өзүмдө келип бир сюжет тартышыбыз керек экен өзүнчөчү. Себеп дегенде биздин убактыбыз азыр келип калды тилекке каршы. Анан сиздин ушундай кылган чоң ишиңизге мен мындай эрдик деп да баалайт элем. Себеп дегенде биз азыр 2020-жылы мындай ишке ашыра албай атабыз. Чамабыз жетпей турат. 98-жылы ишке ашырып турсуз. Чоң рахмат айтабыз. Кыргыз элинин атынан рахмат. Азыр биз эфирди жыйынтыктайлык. Муну азыр мындай деп коет да, баягы англис тилинде to be continued деп коелу. Уландысы бар. Кийинки дагы бир сизде эфирге болуп кандай болсо, өзгөчө бир мындай өзүнчө биз билип алдык, дагы иликтейлик бул темабыз. Келип бериңизге чоң рахмат агай. Биз азыр жарнамалык блок болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Имарат Прогресс курулуш компаниясы өзүнүн Алмалуу декабрь акциясын улантууда. Кимде ким Имарат Прогресс курулуш компаниясы үй ала турган болсо, менин колумдагыдай iPad Pro, iPhone 12 Pro Max Pro же болбосо MacBook техникаларын бекер белек алсаңыз болот. Кайсынысын тандайсыз, сиз өзүңүз билесиз. Бир аздан кийинки мейманыбыз менен маекти уланталы. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кеч кезегибизди уланталы. Бизде кийинки мейман коомдук рейтинг, общественный рейтинг гезитинин атайын корреспонденти, журналист, аналитик Нурдин Дүйшенбеков. Саламатсызбы, арыбаңыз? Келип бериңизге чоң рахмат. Сиз буга чейин мына орус эфирлерибизге келип жүрүңүз эле, кыргыз тилде эфирге келип бериңизге өзгөчө алкыш сизге. Буга чейин ошо эфирди тактап биз баягы жалпысынан бүгүнкү теманы кыргыз жолу деп тандаганбыз. Ушул кыргыз жолубуздун бүгүн жаңы багыттары ачылып, кече күнкү октябрь окуялары дагы эле баарыбызды тынч койгон жок. Элди ойлонтуп атат, коомдук талкуу, талаш, пикир баардыгы мындай чоң козголоң болуп атат да. Анан ошол боюнча журналист аналитик катары учурда болуп аткан конституциялык реформа, андагы жаңы конституциянын долбоору, андагы өзгөртүүлөр, ошол эле курултай маселеси, деги кайда баратабыз? Сиздин пикириңиз? Рахмат чакырганыңызга. Мен өзгөчө куттуктап кетет элем. Бул жаңы кыргызча эфир башталып атат. Бул дагы бир өнүгүүнүн бир көрсөткүчү деп ойлойм. Өзүбүз негизи көп байкасам, көп эле биз мамлекеттен күтө беребиз да, мисалы жогорку кеңеш, президент, өкмөт эмне кылат. Мен айтат элем өзүм мындай, биринчи адистиги мен тарыхчымын. Коомдун өнүгүүсү жалаң мамлекеттик өнүгүүдөн турбайт. Бул коомдо башка өнүгө турган институттар бар. Бул үй бүлө, бул бизнес,
кесиптик бирикмелер жана башка. Мунун эмеси көп да, маданият ошонун ичинде, билим берүү жана башка. Ошону мен айтат элем, биз бүгүн баягы өтө эле саясатташып кеттик да, чындап айткандачы. Анан мунун дагы бир кандай десем, себеби биздин жетекчилик өзү ушуга жакыныраак экен да. Мен учурдагы жетекчиликти айткан жокмун, жалпы 30 жылда биз көбүрөөк ушуга көңүл бурдук дагы, тилекке каршы ойдогудай мындай көңүл бурулбай атат экономикага, билим берүүгө, маданиятка жана башка тармактарга. Ошон үчүн азыркы болуп аткан эмени мен бир четинен мындай кубантты. Мисалы Белоруссияны деле көрүп атабыз. Ал жерде бир кишинин мындай проектисинен чыга албай эл кыйналып атат. 200 миңге чейин жумасына канча 3 ай болуп кетти. Ошончодон бери эл чыгып атат, бирок эчтеке кыла албай жатат. Бул биз мындай этаптан өткөнбүз. Шүгүр деш керек да. Бизде бир киши ушунчалык элди кармап тура албайт. Башка кеп, биз жалаң ошон менен чектелбешибиз керек да. Ошон үчүн мен айтат элем, биздин элитабызга көп наразычылык айтылып атат, сындар айтылып атат, жөндүү, орундуу. Себеп дегенде булар, мен айтат элем, 1-класстын окуучуларына окшоп атат да. Мисалы 1-класска келгенде сен эчтекени билбейсиң да. Кошконду билбейсиң, окуганды билбейсиң. Бирок 1-класста аяктап келгенде сен 1-класстын мындай кандай тажрыйбалуу окуучусу болуп каласың да. Анан биздин саясатчылар тилекке каршы ошо 1-класстан 2-класска көчкүсү келбей атат да. Кайра эле башынан түшө берет. Нөлгө обнулить этет, с нуля начну деген сыяктуу болуп эле баягы 9 жолу оңдолгон конституцияны кайра башынан оңдой иштейт да. Ой, ишенем, жасайсыңар силер конституцияны бир канча жолу оңдодуңар, дагы деле оңдойсуңар, бирок эчтеке өзгөрбөй атпайбы? Бизде кезекте турган маселелер өтө көп. Мына смог боюнча бир айдан бери дүйнө жүзүндө алдыга эч кимди салбай жатабыз. Тилекке каршы бул жерге келатып, водитель менен сүйлөшүп калдым. Айтып атат, машинанын сырты кадимкидей эле мындай майланышып калып атат. Ошол аба менен дем алган адамдын өпкөсү эмне болуп атат? Бул кайра салым болуп атпайбы, жардам болуп атпайбы жанагы коронавируска жана башка эмелерге? Бул маселени көтөргөн эч ким жок, тилекке каршы. Бул оор маселе, муну чечүүчү жолу татаал. Бирок андан коркпой, эгерде сен лидер болом десең, ошол маселени чечпейсиңби? Көп элге мындай эмеси залакас тийип аткан. Бир. Учурда мен өзүм балдарымды айтайын, түн ортого чейин сабак окушат. Класстык иштейт, класска барган жок. Аны эптеп бүтсө, үй тапшырма дейт. Экөөнүн кандай айырмасы бар? Экөө тең өзү окуп атат. Үйдө отурат. Үйдө отуруп. Ондоп 20лап тапшырмай беришет. Чоң киши чыдай албай турган эмени азыр балдарыбыз жасап атат. Нерв болуп күчтүү. Ата-энелер дагы, балдар дагы. Бул маселени ким карайт? Ушундай учурда реформа, конституция жана эмелерди баштап атканына мен мындай таң калам да. Бир четинен нааразы болуп атам. Саламаттык сактоо тармагы кандай акыбалда туруп атат? Кейиштүү. Дагы жанагы биринчи толкун жайында келгени бизди сактаптыр. Эгерде мондай кычыраган суукта келчү болсо, анда канча элибизден айрылмакпыз? Мына ушул маселелерге көңүл бурса, мына президенттик шайлоо деле келатат. Башталып калды, э? Ошондо мисалы ушуну бир айтып чыга турган лидер болор бекен дейм да. Кайра эле баягы туура эмес багытка түшүп алып эле, баягы кайра эле 1-класска эле эметип атабыз да. Бый тамгасын жаңы тааныгандай болупчу. Жок, азыр Кыргызстан акыбалын өтө кейиштүү экенин сиз билесиз да. Бүгүн мисалы Минфинден соцфонддор жардам сурап атышат. Пенсиялар, айлык акылар, социалдык төлөмдөргө тилекке каршы акча жок да. Тилекке каршы акча жок. Анан муну дагы сиз туура маселеге көңүл буруп атасыз. Эмнеге чет өлкө, мисалы эл аралык уюмдар, анын ичинде биздин стратегиялык жана башка партнерлор эмнеге азыр жанагы берип аткан жардамды токтотуп башташты?
салам бергенден качып атат. Мен мындай деп айтат элем да, эгерде мына сиз мындай тың турган бир адамсыз дейли, жаныңызда бир кошуна кыйналат. Окат өтпөй атат да, кыйналып атат, балдар ачка, кыш кирип келди, көмүрү жок, сыяктуу. Анан жардам берейин дейсиң дагы, анысы келип алып туруп, мен евро ремонт жасайм десе. Сиз эмне кандай ойдо каласыз? Кечирип кой досум, сенин чатырың агып атат. Ооба. Ачкаң тиги балдарың ачка. Түшүм жок, эчтеке эми евро ремонтко башка бир учур табылбайбы? Деп ойлойсуң да. Анан ошого жардам берип кереги барбы? Же жокпу деп ойлонуп каласың да. Ушул сыяктуу мен мүмкүн бул канчалык пример туура келет, бирок ушул сыяктуу бир сезим калтырат да. Дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө оор экономикалык акыбалда, социалдык кризистин учурунда конституция менен алектенген бир эле Кыргызстан болсо керек. Эгерде мындай эме менен келсек, биз Кыргызстан эмес, саясатстан деп аталышыбыз керек. Же болсо шайлоо жана референдумдардын республикасы деп. Кыргыз республикасы эмес. Ну биз түшүнбөсөк, баягы чет өлкөдөн көрүп аткандар түшүнүп, баягы бизге менимче намек бергендей эле болот атат да. Биз дагы деле мындай уккубуз, байкабыбыз жок болот атат да. Саясий бир кумарга кирип алып, бири-бирибиз менен мына реформа али башталып элек, долбоорду алып чыкты, долбоору чийки. Толгон токой карама каршылыктар бар. Аны кайра же алып койгон жок, же токтоткон жок. Биягында конституциялык кеңеш менен түзүлдү. Биягында дагы 3-чү багыт кетип атат. Өздөрү баштаган нерсе 3 башка бир багытка кетип баратат да. Жанагы башкаруу формасын тандайбыз дейт. Ошол шашылыш бүт мындай бир чаржайт бир эме болуп атат да. Анан ошону мен айтат элем, ушу башталып эле жатып, элди эки бөлдү. Мен кимдики туура эмес деп айтпайм, бирок факт жүзүндө эл бөлүндү. Парламентти колдогондор, президентти колдогондор, партияларга каршылар, партияларды колдогон. Ушунун кандай кажети бар эле мындай кыйын учурда, татаал бир эмеде. Жалкоон шылтоосу көп деп коет. Шылтоо истебей ишке киришсе дейм да. Каралчу маселе андан көп. Ошо менин оюм ушундай да, негизинен. Мен баягы детальдарына деле эме канчалык убактыбыз жетет, мен аны деле айтат элем. Оюңузга чоң рахмат. Азыр бизде да убакыт бар экен. Анда биз маегибиздин экинчи блогун деп сөздөшкөнбүз эфирге чейин. Сиз өзүңүз баягы иликтөөчү, кечим журналист-аналитик болуп иштеп келесиз. Ошол октябрь окуясына массалык маалымат каражаттарынын, медиа каражаттарынын өтө чоң салымы дагы бар десек болот, өтө чоң таасири дагы бар. Ошол жаатта мына жылдын жыйынтыгы кандай болуп жыйынтыкталып атат? Кыргызстандагы сөз эркиндигинин акыбалы азыр кандай? Массалык маалымат каражаттарынын бүгүнкү турган турпатынан жалпы резюмелеп эле айтсаңыз туурараак болчудай. Быйыл эң туура суроо бердиңиз. Быйыл мындай өзгөчө мындай көрүнүктүү бир жыл болду. Өзгөчө массалык маалымат каражаты үчүн, деги медиа сектор үчүн. Мындай башынан баштасак, быйыл өтө оор жыл болду. Бул бардык кесиптерге тиешеси болду. Анын арасында журналисттер дагы. Себеп дегенде жыл башталганда эле жанагы Кытайда бир вирус пайда болуптур деп биринчи карантин башталды. Туура эмеспи, иш кылып ошол нерсе болду, чектелди. Ошонун убагында жанагы кандидатура түзүлбөдү. Ал кандидатура мамлекеттик эмес деп бөлүп көрдү эмени, тилекке каршы. Ага анан чырылдап чыккандан кийин кайра анысын токтотту. Дагы бир кошумча бир тоскоол болду да, эмнегедир. Андан кийин пандемиянын өзү башталды. Ушундай татаал учурда мен ушу журналист коллегаларыма ыраазымын. Себеп дегенде бир күнгө дагы маалыматсыз элди калтырган жок. Ошондо биз быйыл президентти таппай алган учурлар болгон, парламентти таппай, өкмөттү таппай алган учурлар болгон. Бирок бир да күн журналисттерди таппай алган күн болгон жок. Кээде жана саясатчылар далыбыздан таптап журналисттер силер 4-бийлик деп коет эмеспи?
мен айтат элем быйыл 4-чү бийлик баарынан жакшы иштеди деп айта алам. Бүт баары сонун журналисттердин баары бир идеал деп айтпайм, андан алысмын. Маселелер бар, бирок негизинен мен мындай кубануу менен мындай айта алам да, мен журналистмин. Журналисттер быйыл жакшы иштеп берди деп ойлойм. Ошого карабай кайра жанагы бир манипуляция жөнүндө мыйзамды алып чыгып, бирөөнүн күнөөсүн башка бирөөдөн чыгара турган бир нормаларды көтөргөн бир кейиштүү нерсе да. Өздөрү керектүү учурда жоголуп кетет да, аны кайра чыга калгандан кийин кайра бизден чыгарганына таң каласың да. Ушул нерсе. Анан дагы бир кошумчалай кетчү нерсе. Ошо мен ойлоп калдым, өткөндө бир журналисттердин жыйынында айттым бул маселени. Мүмкүн биз журналисттер жанагы преемственность деген бир понятие бар да. Преемственность деген бул саясаттын мындай повесткасы түзүлүп калса, күн тартиби, ошон менен кетиш. Эшмат президентпи, Ташмат президент, бул сазывпы, тиги сазывпы. Институциялык эс тутум деп коет. Эс тутум, ошону улантыш керек да. Мисалы, быйыл көтөрүлгөн маселелер, кредиттер каяка кетти. Аябай чоң жардам алдык. Жыл башынанчы. Ошолор каяка кетти. Ушул маселелерди көтөрүп келдилер. Эмнеге эски бийликтин убагында бул маселе көтөрүлүш керек, азыр токтоп калыш керек, жаңы бийлик келсе. Муну аягына чыгарыш керекпи? Бажидагы коррупция жөнүндө маселелер көтөрүлүп аткан. Жанагы эме боюнча балдардын окубасы жөнүндө. Толон токой азыр толкун эсиме түшпөй атат, бирок негизинен ушул нерселердин бардыгы каралыш керек эле. Ошол эле смоктун жаңы эле айтып кеткен. Ушулардын баары повесткада турат дагы деле. А эмнеге биз таза бир муну четке кагып эле башка жакка кетип калышыбыз керек? Бир кишинин же бир кандайдыр бир топтун эмеси менен мындай көңүлү менен жоксо ооп кетме мындай эмени токтотуш керек да. Мен ойлойм, эгерде бизде туруктуулук болсо, өзүбүздө аң сезимибизде мындай өзүбүздүн жашообузга, жана коомго кылган мамилебизде ошо туруктуулук болсо, биз өнүгөбүз. Эгерде ар бир күнү эртең менен туруп алып, бүгүн эмне кылсам экен, тияка кетсем, бияка кетсем деп турсак, анда кечирип койгула. Жана орусча айтып коет эмеспи? У корабля не имеющего курса нет попутного ветра дегендейчи. Каякты өзүбүз аныктап албасак, анан бул жерде мен айтат элем, бизге тарых жардам берет да. Тарых. Мисалы азыр курултайды жаңы бир заманбап бир эмеде алып чыгып атышат. Мен айтат элем, Акаевдин убагында 6 курултай өткөн, президент чакырган. Бакиевдин убагында 2 жолу чакырылган. Анын ушул маалда чакырылып аткан, курултай чакырылып аткан маалда приватизация өттү. Кандай өткөнүн баарыбыз билебиз. Ушул күнгө чейин эл нааразы. Олигархтар пайда болду. Экономика талкаланды. 100 000 деп элибиз же бирөтөлү же акча тапканы чет өлкөгө чыгып кетти. Ушунун бирин көтөрдү ушу курултайлар. Канча президенттерди бирөөсүн жоопкерчиликке тартып, же жок дегенде эскертүү бердиби өзүнүн резолюциясындачы. Ошондой болгон жок да. Анан кайра эле ошону эле баягы жаңылык кылып эле биз мүмкүн кээрлер же жаштар билбей калышы мүмкүн, бирок биз баштан өткөн да. Биздин гезитибиз 2000-жылдан баштап иштейбиз да. Мунун баары эсте бар. Кандай болгон, кандай 2007-жылы азыр конституциялык сотту кайра жандантабыз деп атат дагы, жанагы толкование конституции беребиз деп атат да окуу. Ал толкованияны биз билебиз. 90-нан 95-жылга чейин Акаевдин срогу эсепке алынбайт деген бир толкование берген убагында. Аны билебиз биз. Бир срокту жөн эле жокко чыгарып койду да. Бул математикага да каршы, логикага, мыйзамга да бир барына каршы эме. 2007-жылы ошол эле конституциялык сот конституцияны конституциялык эмес деп таап жокко чыгарып жиберди. Күчүндө конституцияны жокко чыгарды деген мындай сот дүйнө жүзүндө жок болуш керек. Мына ушундай эмелерди кайра кайталап эле, кайра эле баягы турмушту басканы жатабыз да. Ошон үчүн мен чакырат элем. Жарандарыбызды дагы мен бир эле саясатчыларга кайрыла бербейм. Ал дагы мындай пайдасы бар, пайдасы жок бир аракет деп деле байкап атабыз го. Элибизге кайрылам. Туугандар, ичине бир сабак алып чыкпайлыбы? Кудай
адамды жазалайм десе эс тутумун алып коет экен. Анан кайра эле бир эмеге кайталап эле страдать этип жүрөт Балким ошол маңкуртчулук ошондонбу деп ошол болуп атпайбы? Чекем убагында Чыңгыз Айтматов атабыз жазып кеткен экен. Маңкурт деп улам жаңы прообраздар, жаңы түскө боялып атат тилекке каршы. Нурдин мырза, биз сизге рахмат айталы, сиздин бекем жарандык позицияңыз үчүн. Албетте бул темаларды дагы да кененирээк ачууга мүмкүнчүлүк болот. Биздин биринчи жолугушуубуз да кийинки жолугушууларга жолун ачып берсин. Рахмат. Таанышканыбызга, жолукканыбызга абдан кубанычтабыз. Рахмат силерге, ийгилик. Кирип келаткан жаңы жылыбыз жакшы жылдардан болсун. Кудай буйрса бир туруктуу бир жакшы 30 жылдыкты мына келаткан эмдиги жылы келаткан 30 жылдыкты бир жакшы маанайда тоссок деген бир каалоо тилегимди айтып коелу. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушундай бүгүн тарых десе тарыхка мындай жалындуу сөздөргө дагы бардыгына бир күбө болуп атабыз. Анан ушул эфирде мен азыр өзүм чыгып сиздер менен өзүм чыгып коштошом. Азыр бизде жарнамалык блок болсун. Андан кийин дагы бир жолу көрүшөбүз. Эфирибиздин маанисин жыйынтыктайбыз, анан коштошобуз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Мына ушинтип ушул кечтин дагы кезеңи келип жетти. Аптанын иш күндөрү акырындап жыйынталып бара жатат. Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй тарыхый окуялар, жолубузду издөө дагы да уланууда. Бирок бүгүнкү конокторубуздун үчөө тең бышыктап айтып кеткендей, биз сөзсүз түрдө өнүгүү жолуна түшөбүз. Бизде башка жол жок. Ошондуктан ушул нерсеге ишенели, өзүбүздүн акыл казынабызды, жүрөк казынабызды байыталы дагы. Ынтымакта мындан аркы кыргыз көчүн өлкөбүздүн сапарын уланталы. Сиздер менен Бишкек каналы болду. Жана мен Эркин Нурбаев, биздин кесиптештер, чоң рахмат сиздерге. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Эртең дагы сөзсүз көрүшөбүз. Кызыктуу коноктор менен биргеликте.